Бардык эле мамлекеттердин үйсүгө байesi чыгып калды да. Именно кыргыздардан калпакты кийип чыккан эч ким жок болду да. Мен Америкага ошол үчүн аттанып баргам. UFC ушу биринчи жолу чыкканда өзгөчө сезимдерге ээ болгон болушуңуз керек. UFC'нин мушкери болуш Аллах насип кылса оңой, бирок анын ичине киргенде дагы ошого чыдап канса тартып кетиш кыйын. Көчөдө спортчуларды көрүнүктүү саясатчылар, бизнесмендер жан жоокөр кылгысы келип, клубтарга чогулткусу келгендер болгон. Сизге дагы ушундай сунуштар түштү беле? Ошондой учурлар болгон, бирок менин максатым бирөөнүн машинасында жүрүш эмес, менин максатым кыргыздын желегин желбиретиш болчу да. Достор болуп эчтеге багындырбай калып калган учурлар көп да. Ар кимдин ырыскысын Алла Тааланын пешенесине жазып койгон. Сен кызгансаң деле, ичиң тарылып калсаң деле, ал Алладан келген ырысты, ал өзүнүн ырыскысын терип жей берет да. Дин спортто канчалык таасири бар, канчалык жардам берет? Негизи спорт уже башка нерсе да, спорттон да жогору турган бул дин да. Саламатсыңарбы биздин урматтуу катталуучуларыбыз, биздин жаңы чыгарылышыбызга кош келдиңиздер. Биз бүгүн дагы да Оштобуз. Ошто билесиздер, канча деген коноктор тартканбыз. Эми баардыгы комментарий жазып калчу акыркы подкасттарыбызда. Мыктыбек Оролбой уулу, нени чакырбай атасың, неге чакырбай атасың деп. Бүгүн бизде конокто Мыктыбек байкебиз. Точнее, биз конокко келиппиз Мыктыбек байке менен, а Мыктыбек байке биздин подкастка конокко келиптир. Куш келдиңиз. Ассаламу алейкум. Силер да куш келипсиздер. Кандайсың? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, алхамдулилла, Аллага шүгүр. Өз негизи акыркы беттешиңизди көрдүк. Беттешиңизде көрмандык кылып, ошондо эле биз ниет койдук. Эми буюрса ушул күнгө туш келиптир. Негизи суроолор баштай берсек болот, башынан баштап. Мен билишим боюнча сиз Кызыл Суу тоол айылында өсүпсүз, Анан мен мындай байкап калам, тоодо өскөн спортчулар, алар өзү мүнөздүү башкача болот да. Ошо тоолор кантип таасир этип болду экен мүнөзгө? Негизи биз подкастты 1-2 жылдан бери тартабыз деп, бирок бүгүн баардык нерсенин убакыт сааты менен го бүгүн насипкен. Силерге да чоң рахмат. Негизи ошо тоодо өскөн деген эми тоодо билесиздер, аба таза, ал жердеги бүт тамак аш натуралный. Ошон үчүн дагы ал жерде эч химия жебейсиң. Күндө казанда кайнаган тамакты жеп, таза натуралный нерселерди. Анан тоодогу спортсмендердин бир айырмасын билем, мисалы башкалардан айырмаланып, ошо кардио жагынан тоодо аба бийик болгон үчүн алар баягы бийик абада жүрө берип, кардиосу аябай жакшы болот. Мен деле өзүм тоодо чоңойгондо 11-класска чейин окуп, айылда эле өскөнбүз. Ошон үчүн ошо кардио жагынан Негизи ушул беттештериңизде сезилеби ушул кардиодон мындай сиздин даярдыгыңыз күчтүүрөөк болгону? бойдо билинет. Мен эч бир 5 раунддук бойлордо эле урушканда эч бир чарчап калып мындай жатып калган эмесмин. Тиги Абу Дабидеги болгон беттеште деле айтышат. Мен ал жерде чарчаган эмесмин, просто минута бүтүп калды да. Если минута бүтпөгөндө ошол жерде аны до конца. Өзү балыкта эми спортко мындай кызыгуу киши балыктан башталат. Мисалы үчүн кээ бир адамдар жолдо көрүп алып, милиционерди көрүп, мен ушул милиционер болгум келет деп. Сиз эмне спорт тандап же ушу кантип келип калдыңыз спортко кызыгып? Спортко негизи мен ошо айылда жүргөндө эле кызыкчумун. Айылда шарт жок эле, бирок эшикте эле тренировка кылчубуз. Айылда 1-2 дос балдарым болчу эле, агаларыбыз болчу. Өзүбүзчө чуркап, эшикте эле кумдун үстүндө күрөшүп, анан мүшөк барго, кадимкидей ун салган мүшөккө толтуруп тупурак салып алып, ошолорду урчубуз да, кум салып алып, ошентип уруп тренировка кылчубуз. Эмне себептен баштадыңыздар мындай? Жөн эле баштаган жоксуздар, балким бир окуяны көрүп калып? Биз ошо маалда баягы Федор Емельяненко, Мирко Крокоп, ошолор биз айылда жүргөн маалда ошолор аябай ушу ММА спортунда звезда болчу. Ошолорду көрүп, анан эми биздин тренировка кылганыбыз биринчи ден соолук үчүн, ата энени, эл жерди коргош үчүн ошондой максатта тренировка кылат болчубуз айылда, шарт жок болсо делечи. Андан кийин уже шаарга келип, уже профессионалдый отношения кылып баштадык. Бирок сиз шаарга келгенде көрсө юридикалык колледжге тапшырыпсыз, Юридикалык колледжге тапшырып, анан бул билимиңиз спортуңуз менен кантип айкалышып калды, же болбосо эмнеге бул эмени тандадыңыз? Кызыктуу. Негизгиси мен ошо айылда окуп жүргөндө эле ошо юрист кесип аябай жагат болчу. Мен өзүм юрист болуп, ошо максатым ошо прокурор болуп, кыргыз элине кызмат кылам деп ушундай максатым бар эле. Ошол максат менен 11-класста айылдан бүтүп, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна келип тапшырып, ошол жерде окууmu баштадым.
1 сентябрь 1 сентябрь күнү окууга келсем уже 2 сентябрь күнү уже параллельно машыгууну да алып кеттим. 2 сентябрь күнү машыгууну баштагам. Агайларым да айтат, сен 2 сентябрь күнү келип баштагансың. Ошол күндөн баштап экөөндү тең бирдей алып кеткенге аракет кылдым. Окууну деле бүттүк. Высшее образование дипломду алдык. Өзү негизи спортчуларга мындай көп билимге мындай бардык эмес, бирок көп эркелер мындай билимге басым жасайт го. Сиз бүтүрдүңүз юридикалык жакта, анан негизи ушул спортчу катары пайдасы тийдиби? Юридикалык билимиңиз. Ооба, негизи бул спортто мен ар дайым айтып кетем. Мыкты спортсмен болуш үчүн биринчи бала тарбиялуу болуш керек. Тарбиялуу бала, билимдүү, илимдүү бала чоң аренага чыгып мына өзүн көргөзө алат деп айтам да мен 100%. Себеби билимиң жок болсо, ата эненин тарбиясын албасаң, сен залда деле агайдын айтканын укпайсың да. Агайдын айтканын угуп, баягы спортто деле мисалы үчүн башты иштетиш керек да. 100% күчтүү болсоң деле сен октагонго кирип чарчап калышың мүмкүн же билген нерсеңи кыла албай калышың мүмкүн да. Кылыш үчүн биринчи ошо мен айткан эле биринчи спорттон да бийик турган мен үчүн тарбия, анан билим. Ошо эки нерсе болсо, андан уже спортту алып кетсе болот да. Биринчиси тарбия деп кетпедиңизби? Негизи тарбиянын баарын ата энеден алабыз да. Анан сөзсүз түрдө сизди мындай элестетип көрөбүз да, экрандан көрүп чыгышыңызды көрөбүз да. Ата энеси кандай болду экен, кандай киши болду экен деп мындай суроо жаралат да. Ата энеңиз кандай тарбия берди? Мен ата энеме экранын алдында да айтып кетейин. Чоң рахматымды айтам ушу. Ата энем мени баягы адалдан тамак жедирип, адал баккан үчүн мен ушундай ийгиликтерге жеттим десем жаңылышпайм да. Биздин ата энебиз ушу карапайым эле тоодо өскөн. Атам таксист болуп иштейт болчу. Ушу азыркыга чейин уже такси кылып иштеп, азыр Кудайга шүгүр эми мен ушу ата энем иштебесин деп ушул нерсени кылып атабыз да буюрсачы. Ушу ата энем ушу 60 жашка чейин мени багып, мага ар дайым колдоо көрсөтүп келди. Мындан ары Кудай калса ата энем эс алыш керек да. Ата энем уже ушуга чейин поддержкасын берип, биз үчүн деп аябай катуу эмгектенип, тарбиясын берип чоңойтtu. Апаңыз ким болуп иштечү? Апам мурда ошо садикте иштеп, айыл жеринде иштеген, азыр уже үйдө эле, үй жумуштары менен алек. Мурда иштеген кечелерде. Тарбия жаатынан мисалы үчүн баарыбызга бир кичине кезибизде мындай ата энебиз бир сөздөр айтат, ошол сөздөр эсте калып кетет го. Кандай эмнелерге мындай үнөмдөп, эмнелерге мындай баса белгилеп ата энеңиз тарбия берген? Кайсыл мисалы сапаттарга? Менин ата энем биринчи очередь ошо адалдан тамак жегиле, адалдан тапкыла деп айтат болчу. Анан атам дагы апам дагы аябай мээнеткеч болчу. Ошол нерсеси дагы деле эсимде. Биздин ошо ата энем мындай эмгекчил баланы, эмгекчил адамды сыйлап жакшы көрчү. Жалкоо адамды аябай мамам дагы, атам дагы, апам дагы жаман көрчү. Ошол эң чоң алдагындай мага ар дайым айткан сөзү ошо. Адалдан 1 сом тапсаң да адалдан тап, анан талыкпай эмгек кыл. Эмгек кылганды жактырчу. Менде деле ошондой сыпат бар. Ошо айылда жүргөндө деле дос жарем, туугандыктар билет. Эмгек кылган жакшы болчу, эмгек уктабай. Ар дайым кара жумуш болобу, кандай иш болсо дагы аягына чейин жетет болчумун да ошо айылда элечи. Бир нерсени до конца бүтүргөнгө мындай чын жүрөктөн ниет кылып бүтүрөт болчумун да. Ошол нерсе бүтпөй калса мындай мага обидно дейт го, ошондой болчу да мисалы. Жакпайт эле да. Ошондой. Өзү негизинен адалдан деп атпайсызбы? Эми бул жерде мындай бир спорлук тема бар да. Билесиз го, эми мушкерлик, ушу мушташ баары арам дейт, ушул адал дейт. Сиздин ичиңизде мындай кандайдыр бир күрөш болобу ошол себептер үчүн? Бул нерсеге жооп бериш кыйын негизи. Биз спортсменбиз. Алла таалам бизге ушундай нерсени бериптир. Биздин максатыбыз бир эле максатыбыз ошо Кыргыздын байрагын чоң аренага көтөрүп, кыргыз элибизди таанытуу да. Анан ал нерселерге ачык жооп бере албайбыз биз. Ошо Алла таалам бизге ушул нерсени бериптир. Биз ушуну до конца ошо желегибизди желбирете берели. Сиз жана айтып кеттиңиз го, бир нерсе мен алектенсем мен аягына жетмейинче токтотчу эмесмин депчи. Анан ушул спорт менен алектенип баштаганда да ушундай кыялдар болду эле, ойлор болду эле. Ошо негизи кандай кыял койгон спорт жаатынан? Дароо эле үй чемпион болду ушундай айтасыз беле же балким бара-бара пайда болуп баштады ошол кыял? Негизи эми бардык спортсмендер эле жаңыдан келгенде уже баягы кыргызда жакшы сөз бар го, аганы көрүп ине өсөт дегенчи. Салга келдик, ошо 2 сентябрь күнү машыгууну баштасак, ошол жерге келгенде биздин агаларыбыз болчу салдагы. Онда ошо агаларыбыз профессиональный мушкер болчу. Ошол агаларыбызды көрүп биз дагы акырын уже максат кое баштадык.
биз дагы ушундай чоң ареналарга чыксак экен деп. Андан кийин 2-3 жыл өтпөй эле биз дагы ушундай ареналарга чыгып калдык. Уже андан кийин уже дагы башка нерсеге максат койдук да. Ушу. Машина издөө бүтпөгөн азапка айландыбы? Жергиликтүү базардын сюрприздеринен алыс болгуңуз келеби? ТЛВ Авто сиз үчүн Түштүк Кореянын таза базарын ачат. Биз сиздин ишенимдүү экспертиңизбиз. Ар бир болтуна чейин текшерип, мотордун ичин эндоскоп менен аңтарып, жана сизге толук отчет беребиз. Унаанын таза тарыхын жана жаңыдай абалын сатып аласыз. Биз бюджетиңизге жараша эң мыктысын таап, логистикасын эсептеп, Бишкекке чейин под ключ жеткирип беребиз. Жашыруун комиссиясы жок, болгону таза пайда жана сиздин тынчтыгыңыз. ТЛВ Авто эң мыктысын өзүңүзгө алыңыз, калганы башкаларга калсын. Ушу менин бир эле жүрөгүмдү өйгөн нерсе бардык СНГдан мисалы бардык эле мамлекеттердин УФЦге боец чыгып калды да. Именно кыргыздардан Валентина эжебиз бар болчу, бирок таза мына кыргыз мушкери калпакты кийип чыккан эч ким жок болду да. Мен жүрөктү өйгөн нерсе ошол болчу да. Мен Америкага ошол үчүн аттанып баргам. Өзү комментарийлерде окуп калдык да, ушул эмне кыргыздардан чыккан ушул бир аялбы, эркек чыгабы силерден деп ушундай жазып кеткендер да болчу го. Чындыгында. Ооба, негизи ошо бизде негизи мушкерлер деле аябай таланттуу, күчтүү, баары жагынан даяр эле, бирок негедир бир нерсе жетпегендей болду да, чыга албадык да. Мен ошо Америкага дагы ошол үчүн аттангам. Америкага барганда дагы ал жактагыларны тосуп алып, "Неге келдиң?" деп сурай атпайбы? Кыргыз бир туугандарыбыз анан ушу УФЦге чыгайын деп келдим десем, алар дагы өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, "Майли, сен УФЦге чыгам десең, биз сага жардам беребиз. Бизден жардам керек болсо айт. Аракетиңди кыл" деди. Сиз ушу УФЦге Америкага барганда да сүйлөшөбүз да. Ага чейин дагы бир ошол айтып атпайсызбы, залга бардым депчи. Менимче бул Улуу Кыргыз залы, Улуу Кыргыз байкенин залы. Ошол клуб бар, Улуу Кыргыз, ошол жака 2-сентябрь барып калып атасыздар, айтып атамын. Же ал ананыраак болдубу? Ошону дагы толук түшүндүрүп айтып коеюн. Мен эми Ош шаарына келгенде биринчи 2016-жылы сентябрда келгем. Ош шаарына келип, ошо юридикалык институтка окууга тапшырып, биринчи мен күрөш менен машыккам. Күрөш менен Ошто 1-2 залдар бар эле. Ошол залдарда эми аз жабылып кетти, бирок ошолордо баштап күрөшкө барып көрдүм, бокска барып көрдүм. Анан уже 3-зал ушу Улуу Кыргыз. Менин бир тууган агам, өзүмдүн агам тренер менен тааныштырып, биздин тренерибиз Өмүрзаков Тынчтык, Балтагулов Алтын ошо Улуу Кыргыз спорт клубунун жетекчилери болчу. Ушул агайлардын колуна барып калдым. Ошо биринчи күнү барганда эле уже залдын аурасын көрүп, залдагы балдарды көрүп, мен уже ошол жерде эле менин спортум ушул экен деп, ошол жерде мен ишендим да. Себеби ага чейин бокска барып көрдүм, күрөшкө барып көрдүм. Уже мен 11 класс бүткөндө уже менин жашым дагы 16-17ге чыгып калган болчубуз да. Уже бизди баягы денебиз дагы кандай катып калган экен. Анан уже ММА'ды көрүп, менин спортум ушул экен деп, ошо Улуу Кыргыз спорт клубунда ММА машыгуумду биринчи жолу баштагам. Барган эле агайым жакшы кабыл алып, баягы агай менен учениктин дагы жылдыз келиш керек да. Агай экөөбүз биринчи жолу жолукканда эле агай айткан, "Кутбек, сенде талант бар экен. Ушундай аракетчил экенсиң, биз сага жардам берели" деп ошондо эле агайым айткан. Уже иштешип баштадык. 2017-жылдан баштап агай экөөбүз иштешип, азыркыга чейин ошо Улуу Кыргыз спорт клубунда машыгып, ошо агайлар менен, команда менен ынтымакта ушул ийгиликтерге жетип атабыз. Эмнеси өзгөчөлөнөт? Сиз мисалы үчүн Америкага барып, ал жактан тренировка, сборлордо өтүп келесиз го. Бирок кайра эле Ошко келесиз, Ошто сборлордо өтөсүз. Анан эмнеси менен айырмаланат? Эмнеси менен дегенде, Оштун биринчи очередь ата-эне бир тууган урук. Өзүңдүн жериң баары бир башка да. Баягы мен дагы угуп калам, баягы чет өлкөдө сен кыйын болсоң деле, ким болсоң деле сен ал жакта баягы сен тетпейт да, сыйлабайт. Өзүңдүн жериңдин баары башка. Өзүңдүн жериңде кенен жүрөсүң келип, ата-энең менен, тууган уругуң менен, элиң менен. Профессионалдык жактан карагандачы, мисалы үчүн сиз ушул Улуу Кыргыз клубунда канчадан бери машыгып келип атасыз да. Анан эми мындай айтканда, ушул клубдун
мындай берген тарбиясы дүйнөлүк UFC'де мындай атаандаштык берип атат да башка клубтарга. Анан ошол эмне менен кандай өзгөчөлүк менен ушул сиз тренировка кылдырдыңыз же эмнени өзгөчө үйрөттү сиздерге ушул клубда, ошол жагы кызыктуу. Бул клубда агай ошо жаңы келгенде эле агайыбыз өзү кичипейил адам. Ар дайым кичипейил болгула. Агай дагы айтат болчу ошо. Арамдан тамак жебегиле, бекер тамак жебегиле. Ар дайым чөнтөгүңөрдө акчаңар калбай калса дагы сабыр кылып адалдан тамак жегиле деп айтат болчу. Негизи эми ачыгын айтып кеткенде, ар бир нерсенин уровеньи болот да. Ар бир нерсенин уровеньи болот. Мисалы, Кыргызстанда спорт өзүнчө бир уровеньде да. Американыкы уже башка уровень. Дагестан, Россия жактыкы уже башка уровень. Ар бир жерде мисалы мыкты спортсмен болуп, мисалы чоң ийгилик жаратам деген бала бир жерде турбаш керек да. Мен деле ошо 2017 спортту баштасам, ошол күндөн баштап мен жыл сайын 2-3 сбор өткөрөм да. Ошо новичок болуп жүргөндө эле сборго чыгат болчумун, Москвага чыгат болчумун. Дагестан, Өзбекстан, Таиландка чейин барып, ошо новичок эч ким тааныбаган балда деле сбор кылат болчубуз да. Себеби сборго чыкканда сен психологически өсөсүң. Ал жерде күчтүү мушкелер менен үлгүлөшүп опыт аласың. Сен бир жерде эле туруп, бир агайдын колунда эле туруп уже чоң спортко кетиш кыйын. Себеби сбор сөзсүз керек. Сбор керек. Сбордо сен бир эле опыт албасаң да, опыт аласың, опыттан сырткары дагы психологически өсөсүң, адамдар менен сүйлөшөсүң. Сиз айтып атпайсызбы ушул мыктыраак болуп кете элек деле ушул сборлорго чыгып турчумун депчи. Анан ошол сборлорго катышып жүргөндө кандайдыр бир мындай мыкты ошол учурда мыкты болуп жүргөн мушкелер менен уже мындай спарринг кылып жүргөн учурларыңыз болду беле? Мен ошо 2020-жылы Таиландка сборго барганда, ошол Таиландда ошол мезгилде UFC'нин мушкери болчу Майырбек Тайсумов. Дагы көптөгөн СНГдан мушкерлер, Европадан келген. Мен негизи ошо Майырбек Тайсуновдун бойлорунда Кыргызстанда жүргөндө көрүп калчумун, ошол менен ниет койчу элем да, мен дагы ушундай UFC'нин мушкери болсом экен деп. Кийин Таиландка барып эле жолугуп калдык, чогуу тренировка кылып жүрдүк. Бардык нерсе ошо ниетке жараша экен да. Ошо андан 2020-жылдан кийин мен Кыргызстанга келип, кайра 2021-жылдын аягында уже Америкага кеттим да. Ошого сбор сөзсүз керек. Сыртка чыгып опыт алмаш керек. Бир эле боец эмес, тренерлер дагы чет өлкөгө чыгып, башка тренерлерден жакшы жагы нерселерди үйрөнүш керек. Башка подход дейм. Эми чын жүрөктөн максат коюп мен чоң аренага чыгам деген тренер үчүн дагы, спортсмен үчүн дагы, мушкер үчүн дагы сбор керек. Сиздин машыктыруучуңуз үй бүлөңүз адалдан тамак же деп тарбия берген экен. Сиз машыгып спорт менен алектенген учурда 16-17 жылдары бул кенен жайылган коомдо көчөдө спортчуларды көрүнүктүү саясатчылар, бизнесмендер жан-жоокөр кылгысы келип, клубтарга чогулткусу келгендер болгон. Сизге дагы ушундай сунуштар түштү беле? Ачыгын айтыш керек эми. Ошондой учурлар болгон, бирок ошондой учурда биз эч кандай жеңил оюлук калтырбай, менин максатым башка болчу. Менин максатым бирөөнүн машинасында жүрүш эмес, менин максатым ушу кыргыздын желегин UFC'ге желбиретиш болчу да. Мен эч бирөөнүн артына дагы кирген жокмун. Ачка калган учурда дагы Аллага шүгүр келтирип, кара курсак бардык жерден тоет го. Сабыр кылып, мен ачка калсам дагы спортту таштабайт болчумун. До конца аракет кылып, эч бир андай бирөөгө кызмат дагы кылган жокпуз. Биз только спорт деп, окуу спорт. Бирок сиздин жаныңызда жүргөн ушул одноклубниктериңиз менен чогуу машыгып жүргөндөр кетип калгандарын көрдүңүз беле? Ушул жаатка. Анан азыр аягында эмне болуп туруп ошолор менен мындай кызыктуу да, биздин балким азыр машыгып жаткандарга ушундай бир сунуш келет, алар да мындай билсин деп. Менде андай учурлар болгон жок. Биздин кругта жок болчу. Ар адамдардын түшүнүгү ар кандай, билбейм. Бизде андай нерсе жок болчу. Сиз өзү биринчи беттешиңиз эсиңиздеби? Ушул ММАда ушул уже профессионалдык түрдө катышып баштап, ошол учурду эстегенде кандай сезимдерге толосуз? Негизи мен ошо 2017-жылы Улуу Кыргыз спорт клубуна келгем. Мен 20 күн тренировка кылып эле ошол залда мен турнирге чыккам өзгөндө жаңылышпасам ушу Nomad болуш керек. Nomad Fighting Championship. Ошол турнирге чыгып, бир өзбек мушкерин утуп алгам, ошо биринчи беттешимдечи. 20 күн тренировка кылып чыгып эле уткам. Ошо андан кийин уже дальше дагы 2018-жылдын башында Москвага учуп кеттим. Бир тууган агам, Замир агам, Куту агам, ошолор Москвада, бир тууган агаларым Москвада эмгектенип, өздөрү дагы спортсмен болчу.
ошолор сборго кел деп чакырып, ошондо биринчи сборум башталган. Москвага барып, Eagles MMA деген Хабибтин залы болчу. Ошол жерде сбор өтөп, Москвада кыргыздардын залы анда аябай көп болчу. Бир 20 зал бар эле. Мен ошо ар бир күчтүү залдарга түшүп айланып тынмай калат болчумун. Бир 4 айдай сбор кылгам. 4 айдын ичинде бир 3-4 турнирге чыгып, бардыгында утуп, ошо акыркы жаңылышпасам марттын аягында чемпионат мира болгон. Санкт-Петербург шаарында. Ошо бир жума калганда эле ошо Москвадагы тренерлер айтып калды. 77 килограммга Кыргызстандан мушкер керек чемпионат мирага депчи. Бир тууган агам айтыптыр. Агам сразу Мыктыбек даяр. Мыктыбекти көрүп атасыздар, 2-3 турнирге чыкты. Мыктыбек даяр деп, мында весинде эле уже 77ге чейин азыраак болчу. Вес кубайлап учуп барып, мен эң чоң жетишкен ийгилигим ошо 2018-жылы марттын аягында ошо Санкт-Петербург шаарында 3 круг мушташып чемпион мира болгом ошол жердечи. Анда спорттон баягы толук түшүнүк жок болгон үчүн финалды уткандан кийин эле наракта кыргыздар, тренерлер, агаларым бардыгы сүйүнүп атат Мен баягы түшүнбөй эле турам. Көрсө чемпионат мирди сен уттуң десе деле менде спортто толук түшүнүк жок болгон үчүн мен анчалык сүйүнбөп жүрдүм да. Алар аябай сүйүнүп аттыр да. Анан кийин эстесем уже чемпион мира бул жакшы результат экен да. Чемпион мира. Ошо Алла таала насип кылган экен, чемпион мира болуп биринчи жолу ошол жерде чоң ийгилигим ошол жерде болгон. Кээ бир жерлер бар. Ал жакта жөн эле тамак жегени эмес, жакшы атмосфераны сезгени барасың. Киргенде эле шаардын ызы-чуусу сыртта калат. Ичинде тынчтык, жайлуулук, жылуу маанай, жылуу тосуп алышат. Баары шашпай өз нугунда. Тамактар болсо өзүнчө рахат. Жаңы даярдалган жыты буркурап, карап эле табитиң ачылат. Даамын татып көргөндө түшүнөсүң. Бул жерде сапатка көңүл бурушат. Жөн эле курсак тогузбай, чын эле рахат аласың. Бул жерге ар ким өз максаты менен келет. Үй бүлө менен отурууга, достор менен жолууга, же жөн эле эс алууга. Анткени кээде көп нерсе керек эмес. Жакшы тамак, жакшы атмосфера жетиштүү. Ошондуктан бул жерге кайра келгиң келет. Анткени бул жөн эле кафе эмес. Мубарак, даам менен жайлуулуктун айкалышы. Сиз бир учурда Москва жергесинде көчө тазалап дворник болуп иштегениңиз биографияңызда бар. Бул эмнеден кийин? Сборлордо кара курсакты тойгозуп жана жан багыш үчүнбү? Буга толук жооп берип кетейин. Ошо Москвага учуп баргам январь айында. Январдын башында учуп барып, анан Москвага ошо агаларым менен, бир тууган агаларым менен, бир тууган абижем менен чогуу бир квартирада жашап калдым. Анан бир жумадай, бир 10 күндөй жашадым. Эртең менен туруп залга барам. 2 саат, 1,5 саат, 2 саат машыгабыз эртең менен. Анан кайра эле үйгө келем, үйгө келсем, үйдө эч ким жок да. Көрсөм бардыгы ал жерде иштешет экен да. Кошуналарың эле жок, үйдө жалгыз каласың да. Анан ал нерсе мага жаккан жок. Бага айтып кетпедимби, ата энем бага бизди эмгекчил кылып тарбиялаган депчи. Анан ошо 10 күндөй унчуп калдым. Анан 10 күндөн кийин агам айттым. Мен үйдө отура албайм, мен үйдө отурсам кыйналып кетет экенмин, депрессия болуп. Мен ишке дагы чыгам, тренировканы дагы кылам деп ошону айттым. Ошол нерсе, ошо ата энем ошо эмгекчил кылып тарбиялаган экен. Ошол нерсе, ошол жерде баягы мен бекерчи отура алган жокмун да. Эртең менен машыгуу кылам 1 саат, 1,5 саат эрте туруп. Андан жумушка кетем. Дворник болуп иштегем, ошо 3 айдан ашыгыраак иштедим окшойт. Анда деле ошо ишти өзүм тапкам. Агаларыма деле айтпай, айылдаш агаларым болчу, алар дворникте иштейт экен. Телефонду чалып, силерде место барбы? Мен силер менен чогуу иштейин. Ал жерде ошо агаларыбызга түшүндүрүп айтат болчумун. Ошол жерде башчыбыз бир кахол бирөө болчу. Ошого айткан мен спортсменмин, эртең менен 1 саат, 1,5 саат машыгып жумушка келем. Өзүм территориям болот да. Өзүм территориямды тазалайм. Анан кайра кечинде мени эртерээк кое берсин жумуш неме тренировкага машыгууга деп сүйлөшүп алган болчумун да. Анан ошо 2 мал тренировкам калбайт болчу. Анан ошонун арасында жумушту деле ошо малда 30 миңдин тегерегинде айлык болчу, бирок 30 миң азыркы бир 150 миң акчанын күчү болсо керек эле менимче. Чоң акча эле да. Өзүмүн баскан турганыма ата энеме салып турат болсом кичине жардам болсун депчи. Сиз ушул адал эмгекти утпайсызбы? Мисалы үчүн азыркы жаңы поколениеде мындай иш тандоо болуп калды да, баары эле иш тандайт. Анан негизи мындай дворник же ушул окшош иштерге такыр жакындагысы келбейт. Өзүнүн нафсы менен күрөшө албайт да, ал учурларчы бул иш мен үчүн эмес деп. Алар иштегенден көрө мен ачка калганым жакшы деген ойдо жүрөт да. Сиз буларга эмне деп айтып кетмекчисиз?
кантип түшүндүңүз ушул баардык ишти иште берсе болот экенин, уят иш жок экенин кантип түшүндүрүп кетиңиз? Эми ушу инилерибизге, жаш өсүп келаткан балдарга айтат элем, биз эми Алланын колубузда. Биз текебер болбошубуз керек. Ошо текебер ошодон башталса керек. Текебер болбош керек. Иш тандабаш керек. Адалдан болуп дагы баардык жумушту кыла бериш керек. Биз Алланын колу болгондон кийин эмнебизге биз текеберлик кылабыз? Талыкпай эмгек кыла бериш керек. Самый главный адалдан болуп дагы. Ал жерде арам нерсе жокпу? Кыла бериш керек тартынбайчы. Мен азыр деле мисалы UFC мушкер болсом деле ошо жөнөкөй мурункудай эле айлык алып деле ата энеме жардам берип жумуш кыла берем да. Бизде эч кандай баягындай жылдыз орус менен орду мындай нерсе жок. Аллага шүгүр. Алла таалам андай нерсени көрсөтпөсүн. Ушу UFC'нин чемпиону болсок деле ар дайым ошо мурда ата энебизге кандай кызмат кылсак, элибизге кандай кызмат кылсак, ошо элге кызмат кылып, ошол эле темпте жүрүш да. Адалдан. Азыр кадимки барып эмелерди, мал жандыктарды багып, ушундай барып, Айылгана 3-4 күн мурун эле барып келдим, барып ата энеме жардам берип. Ушу мурункудай эле мурун кандай болсо эч өзгөрүү жок. Өзү негизи эмеге кайтып келсек, сиздин профессионалдык карьераңызга кайтып келсек, качан ой келди мен ушу Америкага барып келишим керек экен, ушул Америкага барып UFC'ге барышым керек деген ой кайсы учурда келди, аны эмнеден кийин? Ошо сборлорго чыгып жүрдүк. Сборлорго чыгыш айтып кеттим го. Чоң организацияларда урушкан мушкерлерди көрүп, тигилер менен иштеп дагы көрүп, күчүбүз деле бир аз опытыбыз жетпеши мүмкүн ошол маалда, бирок күчүбүз, акыл эсибиз ошолордукундай эле болчу да. Анан мен ошондо билдим. Значит, ушундай мушкер болуш үчүн дальше аракет кылып, талыкпай эмгек кыла бериш керек. Спорт баарыбыз эле билебиз, акменет да. Эч бир акча берип же башка бийлигиң менен же башка нерсе мансабың менен ийгилик жарата албайсың. Спортто бир эле ошо секрети бар. Талыкпай эмгек кылыш керек. Тер төгүш керек. Ошонун арты менен ошо сборлорго чыгып жүрүп ошол мушкерлерди көрүп, анан уже менде дальше ишенич пайда болду. Бизде эле UFC мушкер болсок болот экен иншалла. Ошонун арты менен дальше токтобой эмгек кыла бердик, анан ошо профессионалдуу беттештерге чыгып, биринчи профессионалдуу беттештерин өткөрүп, ошо WEF өзүбүздүн WEF уюмуна урушуп отуп жүрдүк. Кийин ошо 2021-жылдын ошо күз мезгилинде болуш керек менимче. Батыр башы деген организация болчу. Ошо Баткенде, Сүлүктүдө гран-при өткөрүшкөн. Ошо 77 килограмм салмакта. Ошол жерге мен катышып, ошол жерде гран-прини уттум, финалды уттум. Финалды уткандан кийин эле өзүбүздүн Токтомуш деген агабыз бар. Ал маалда ошо спортсмендерден интервью алат болчу. Ошол агабыз октагонго кирип келип эле мага суроо берип калды. Финалды уткандан кийин элечи. Финалды уткандан кийин эле Мыктыбек, сен гран-прини уттуң, чемпион болдуң. Буга чейин курларда алгансың, эми сени кийинки беттешиңди каяктан көрөбүз деди. Ошол жерде деле мен жүрөктөн чыгып кетти да, мындай. Оюмда деле жок болчу. Кудай кааласа мени океандын арагынан көрөсүздөр деп жүрөктөн ошол сөз чыгып кетти. Интервью деле бар. Көрсөңүздөр болот. Биз тапканга аракет кылабыз. Жекшембай уулунун Тапсак коюп коебуз. Мен океандын арагынан көрөсүздөр деп сөздү сүйлөдүм. Ошодон бир ай өтпөй эле Америкадан ошо Султанов Асан деп өзүбүздүн кыргыз агабыз менеджер болчу. Ошол айтты, Мыктыбек, сага американский Титан FC деген уюмдан сени жактырышты, сага беттешке, бир беттешке контракт, приглашение берип атат. Болгондо да чемпиондук курга деди. Мен 70 килограммга дедим. Макулмун дедим. Уже Кыргызстанда даярдыкты баштадык. Бир аз өтпөй эле алар приглашение жөнөтүштү. Анан виза деп түшүнүктүү эле жок болду да. Өзүм агайыма айттым, Мыктыбек, уже сен давай ойгон, аракет кыл, уже сага Америкадан приглашение келди. Өзүм Бишкекке бардым. Документтерге до конца өзүм чуркап, визага учуртарып беришти. Анан посольствого кирип, ал жерде суроолорду беришти. Сен эмне максат менен кетип атасың? Америкада каласыңбы? Же кайра келесиңби? Сенин максатың эмне деди. Ошо максатым ошо мушкермин профессионалный. Ошо кыргыздын желегин желбиретейин деп, ошо спортивный интерес менен кетип атам дедим. Бизде эч кандай иштеп кетүү, Америкада калып кетүү андай максат жок деп ошол жерде деле ачык айтып, анан уже 2-3 суроо берди. Суроолордуна так жооп берсем, сразу айтты, мени кара эле, сага виза берилди деди. Аябай сүйүнүп чыгып, уже сразу агайларга, ата энелердин баарына айтып, мен Америкага виза алып чыктым деп сүйүнүп. Бир 2-3 күндөн кийин уже 5 жылга басып бериптир мага. Аллага шүгүр, ошондо эле 5 жылдык визаны басып берип,
Анан уже Америкага билетти алдык. Бишкекте аэропорттон уже учайын деп атсам Америкадан менеджерим чалат. Соперниң отказ кылды, сен менен урушпайт экен дейт. Анан ошол жерде бир аз настроение түшүп калды. 2 ай подготовка кылган соң канча тер төккөн Весогонка кылды. весогонка уже весим деле түшүп калган болчу. Аэропорттон кийин уже учайын деп аткан болчу. Майли насип эмес экен деп Америкага учуп барып, Майамиге учтук, андан кийин Чикагого барып, ошол жерде кыргыз агаларыбыз бар эле. Ошол агаларыбыз менен жолугуп, ошол жерде машыгууну баштагам Чикагодо. 5-6 ай машыгып, Чикагодо бир беттеш өткөрүп, LFA уюмундачы. Аны утуп. ЛФ уюмуна кантип эме кирип калдыңыз? Кантип катышып калдыңыз? LFA уюмуна ошо Султанов Асан деген агам. Ошо биринчи боюм ошол алып берген. Менеджер катары мындай сүйлөшүп алып берген экен да. Ошол биринчи боюм алып берип, ошо Чикагодо подготовка кылып, Билал Мухаммад деген мушкер бар го, UFC'нин бывший боец, чемпион болгон. Ошолор менен чогуу машыгып, ошо LFA уюмуна бир беттеш өткөрдүм. Бир беттеш өткөрүп, андан кийин ошо Орозо ай келип калып, кайра Кыргызстанга учуп келгем. Бир беттеш тутуп Кыргызстанга келип, Орозону бул жакта өткөзүп, анан уже тренерлер менен, команда менен сүйлөшүп, кийин ошо Влад Никитин деген менеджер менен таанышып калдык. Ошо менен таанышып, анан ал айтты: Калифорнияга сен кел, мен сени бул жакта Юрай Фейвер деген билесиңер, тааныйсыңар, UFC'нин мушкери бар. Ошонун занына алып барайын, сен ошол жерде машыгууну башта деди. Ушул жерде да бир нерсени басып белгилеп айтайын, баягы ар бир адамдын уровени болот да. Биздин Кыргызда баягы кичине кызганыч деген нерсе бар да. Кызганбаш керек. Өсө турган баланы, мисалы менеджерлерге деле айтам, тренерлерге деле айтып кетем. Эми капа болушпасын. Өсө турган баланы жылдырыш керек. Уровень карап бериш керек. Мисалы ошо Султанов Асан деген агам деле өзү. Ошол агама рахмат, ошо түшүнүгү бар экен эле. Биз башка менеджерге өткөндө деле капа болгон жок да, эми түшүндүрүп айттык да. Ар бир адамдын өзүнүн уровени болот да. Тияка өткөрүп берди. Биз дал ошо ал жактан результат кылып кеттик да. Аллага шүгүр. Тренерлер деле ушундай. Баланы бир моментке өстүрөт. Дальше өсүш үчүн башка жака, сборго чыгарыш керек баланы. Башка тренерлерге бериш керек. Кызганбаш керек да. Себеби максатыбыз бир эле да. Желекти желбиретиш. Кызганып баланы кармагандыктан буга чейинки биздин менден чоң агаларым да, мен билем да, аябай менден дагы күчтүү балдар бар эле да. Мен көргөм. Бирок олордун тренерлери ошо кызганып эч жака чыгарбай, менеджерлер деле кармап, менин эле бул мушкерим деп башка менеджерлерге бербей, ошентип уже алар пенсияга чыгып кетти да. Азыр уже bundan кийинки мушкерлерди, bundan кийинки уже тренерлерге мен түшүндүрүп айтам ар дайым. Өсө турган балдарды бериш керек кызганбай. Берип өстүрүп уже жете турган жерге жеткириш керек да. Сиз аны өткөрүп берди жаңы менеджерге. Ооба, андан ошо Орозодон кийин билет алып учуп бардык. Калифорнияга учуп барганда эле менеджерим тосуп алып. Ондо деле кечинде учуп бардым, эртең менен сразу мен давай тренировкага кеттик дедим. Мен машыгып барышым керек. Саат туруп эле ошо залга бардык алар. Сен абага көнүшүң керек деді. Көнүп кетебиз деп сразу залга барып, ал жерде ошо Юрай Фейвер деген тренер менен тааныштым. Ал деле ошо барганда эле баягы жылдызыбыз туура келди, агайым аябай жакшы тосуп алды мени. Куш келипсиң, welcome to California деп. Агайым экөөбүз таанышып, сүйлөшүп ошол жерде биринчи машыгууну өткөрдүк, андан кийин сүйлөшүп, Влад Никитин тренерибиз болуп үчөөбүз сүйлөшүп, ошо эмне максатта келдиң дейт. Ошо агайлар ошо биринчи жолкунан айткам да, агай мен бир эле максатым ушу. Биздин ошо калпагыбыз, ушу калпакты кийип чыккан эч кимде, ушу калпакты кийип иншаллах биринчи болуп, ошол жерде дагы мен айткам агайга дагы, менеджерге дагычы. Тегилер айтат, сен биринчи болуп сен киресиң Кудай кааласа деп айтканда, анан ошондо мен айткам, агай теги менеджергечи. Менден дагы күчтүү мушкерлер бар, азыр уже даярданып атышат, визаларын даярдап атат бизде. Менде мен чыгам деген нерсе жок. Кайсы кыргыз болсо дагы ошо калпакты кийип UFC'ге чыкса, мен сүйүнөм деп ошондо айткам. Ошо агайларыма дагы айткамын. Негизи баягы мен дебеш керек да. Ким болсо дагы чыксын деп ошондой максат. Себеби иште баягы эч кандай нерсе жок да биздечи. Иштегенин кылыш керек. Ким ошо чоң аренага чыгып кыргыздын желегин желбиретип атса, колдошубуз керек, сүйүнүшүбүз керек. Өзү негизи бул спорт жаатында эмес, негизи эле көп жаатта жанагы бири-бирин көрө албас бар го. Мен биринчи болобун, тиги эле эмес деп ошо бири-бирине көп достор болуп, бири-бири менен атаандаш болуп эле ошентип эчтеге багындырбай калып калган учурлар көп да негизи. Ооба, ошо негизи спортто эле эмес, бардык чөйрөдө иштегенин кылыш керек. Иштегенин кылып, ар кимдин ырыскысын Алла Тааланын пешенесине жазып койгон. Сен
кызгансаң деле ичиң тарылсаң деле ол Алладан келген ырысты ал өзүнүн ырысысын терип жей берет да. Ошон үчүн иштегенин кылып бирөө результат жаратууга только сүйүнүш керек, колдош керек. Сизди шыктандырган адамдардын катарында Федор Емельяненкону атап кеттиңиз. Сиз баштаган учурда UFC'нин жылдыздары Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегорлор топтун башында эле. Ал кишилер менен бир залда жолугуп же машыгып калган учуруңуз болду беле? Негизи Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор алар ошо кийинки жылдыздар болчу эми UFC'нин. Ага чейин ошо берки мен айтып кеткен мушкерлер, андан кийин булар уже UFC'нин жылдызы болду. Чогуу бир залда машыкпадык, бирок мындай сырттан көрүп жүрөбүз, турнирлерде көрүп калабыз. Алар көрүнүп эле турат. Аябай эмгекчил, талкпай эмгек кылат, постоянно спорт дисциплина, командасы менен кайсы кишилер болбосун. Тиги айылына барып калса деле күнүнө бир мал сөзсүз тренировка кылышат, көрүп турабыз соцсеттерденчи. Ал жака Дагестанга сбор өткөн пландарда барбы? Хабибтин залында. Көрөбүз, пока план жок, бирок Дагестанга бирок сбор кылганмын, Горец деген клубда. UFC'ге чыкканга чейин ошо бир сбор кылып келгем. Кечээ мурунку жылда ошо Катарда урушаардан алдындагы 40 күн ошо машыгуумду Дагестанда өткөрүп келдим. Ал жактын дагы уровени жакшы мушкерлери, аябай жакшы таланттуу, мээнеткеч мушкерлер бар. Биз эми кайра Америкага кайтып келели. Америкада сиз даярдык баштадыңыз, сизге айтты. Сиз биринчи кыргыз болосуз, бирок сизге эң башкысы мен биринчи эмес, главный кыргыз болсо болду экен деген ойду айтыпсыз да. Анан негизи бирок өзүңүздүн ичиңизде ишеним болдубу? Мен ушу боло алам окшойт деп мындай көз жетип жатты беле ошол учурда. Андан кийин ошо Юрай Фейвердин колуна барып 8 ай тренировка кылып, эч бир ЛФ уюмунан дагы башка уюмдардан дагы бир 20га жакын соперник отказ кылып урушпай койгон. Вес кууп барам, бой күнү эле отказ. Вес даярданып атам, 15 күн калган эле отказ да. Ошентип 8 ай тренировка кылдым, кылып жүрүп, эч соперник билмейт этпей. Анан аягында ошо бир бразилец мушкерди коюп беришкен. ЛФ уюмунда ал сен менен урушат экен. Ал деле опытный, аябай жакшы мушкер болчу. Анан ошо бойду уттум. Ал бойду досрочно уттум. Уткандан кийин уже тренерим айтты, сен уже UFC матчмейкерлерине айтып атабыз. Алар сени жактырышты, болгону күтүш керек деди. Мен ошол жерде өзүм тренерим менен сүйлөшүп айттым. Ай менин максатым ошо UFC'де эле келгем. Башка иштеп кетейин, башка оюм жок. UFC деп келгем мен до конца иншаллах. Аллахым насип кылса болот. Бирок до конца аракет кылам деп. Ал бир беттешти уттум, уже ЛФ'де 2 бой уттум да ошондо. 2 беттешти утуп келгенден кийин эле 2 ай өтпөй эле дагы бир беттеш коюп беришти. Баягы чачы узун бирөө менен урушпадымбы? Ошо менен бой коюлду, ал дагы принимать этип. Анда дагы ЛФ'де ошо главный бой. Главный бой бечара коюп беришти. Анан ал беттешке дагы даярданып барып, ошо насипкен нокаут кылып утуп 2-раундда. Ошол нокауттан досрочный эме кылгандар аябай таасир берди окшойт мындай кызууга. Негизи баарыбыз да билебиз, UFC дүйнө жүзүндөгү эң чоң организация. UFC'ге сен татыктуу экениңди көргөзүшүң керек да. Ошо Америкада көп уюмдар бар, UFC'ге чейинки. Ошол уюмдардан күчтүү мушкерлерди, таланттуу мушкерлерди UFC өзүнө алат да. Ал жерге баргандан кийин өзүң күчтүү жагын көргөзүшүң керек, досрочно утуш керек. Сен даяр экениңди көргөзүшүң керек да. Если ошол жерде көргөзө албасаң, уже UFC сени албайт. Ал мен уже экинчи беттешимди уткандан кийин тренер айтты, UFC сени алат экен, сени жактырды, короче. Сен болгону күт. Азыр UFC'де аябай мушкер көбөйүп кеткен үчүн контракт бербейт экен, бирок замена болсо сага берет деди. Макул агай деп, машыгууну улантып, андан кийин ошо нокаутты кылдым. Нокаутты кылып келгенден кийин эле ошо нокаутты ошо Данабайт дагы өзү дагы көрүптүр. Анан тренерим айтты, буюрса мына 1-2 жуманын ичинде замена боло, биринчи очко сага берет. Ал сен биринчи болуп турасың, заменага деле ар бир весовой категорияда 20-30дан бала турат да. Ар бир весте. Ошонун үчүнөн айтты, сен нокаутуң жактырды, сага берет. Машыгууну улантып тур деди. Бойду утуп келдим, сразу эртеси күнү залга түшүп улантып турдум да. Ошодон уже 2 жума өтпөй эле UFC'ден замена берип атпайбы. Медич менен кыска убакытта. Кыска убакытта 4 күн калганда берген, 2-нчи күнү. 5-нчи күнү таразага чыктым, 6-нчы күнү бой болду. 4 күн калганда берди да, 3-4 күн. Негизи ошо Юрай Фейвер тренердин колуна барганда эле мен ошо ишенич пайда болгон. Агай айткан, сенде талант бар экен, күч бар экен, мээнеткеч экенсиң, болгону күт деди. Ошондо эле ишенич жаралды, Кудай кааласа. Сабыр керек деп. Баардыгы Алладан. Биз
тек гана аракетти кылабыз. Алла насип кылса болот. Болбосо көрөбүз деп бирок ишенгем аябай. Өзү эме жакында Адесanya сол бир кур белди алды го, алганда айтты го, эгер силер ушундай сезимди мындай сезе алсаңар, мен силерге ушуну сездирет элем, бирок сезе албайсыңар мындай сезимди, мен сезген нерсени деп. Ошол сыяктуу эле сиз UFC'ге ушу биринчи жолу чыкканда чын эле өзгөчө сезимдерге ээ болгон болушуңуз керек, биз түшүнө албай турган. Ооба, ошо ал нерсени толук айтып кетейин. Биздин ошо элибизге деле ошо экинчи нокаутты кылып келгенден кийин 2 жума өтпөй эле бир күнү эле уйкум келбей жатам да. Түнкү саат 1 болуп калды. Анан уйкум келбей жатсам СМС келип калды. Интернетиме болгондо дагы интернетиме өчүк болчу, сообщение жазып бериптир тренерчи. Мыктыбек сага замена берип атат дейт UFC түнкү саат 1-де. Анан тренер мен даярмын деди. Мен соперникти жөнөттү. Соперникти кирип көргөн дагы жокмун. 77 килограмм экен дейт. Даярмын дагы дедим. Анан болду, ана эртең менен залга кел деди. Ошондо 1 саат уктай албай, түнкү саат 2-лерде менеджериме чыгам, ал уктап калыптыр. Алар эрте уктайт американецтерчи. Телефонун көтөрбөйт, анан эч кимге айтпай эле уктап эртең менен багымдатка туруп эле тамактарын ичип менеджериме салсам дагы эле албайт, уктап атыптыр да. Анан 1 сааттан кийин өзү чалды. Мыктыбек, Юрай жөнөтүп берсең замена бериптир. Мен түндө эле уккам сен уктап жатасың деп. Экөөбүз туура эле залга бардык. Барсак эле агайыбыз айтты, контракт жөнөтүп бер сага. Өзүм ишенбейм да өзүмчө. UFC'нин мушкери болдуң деп менеджерим сүйүнүп атат, ал менден өзү сүйүнүп атат. Анан весим деле анда аз болчу, 4-5 килограмм вес кууш керек болду. Ошол күнү эле сразу Лас-Вегаска UFC билет алып берди, учуп кеттик. Барып текшерүүлөрдөн өттүк. Вести кылып, вестен өттүк, Аллага шүгүр. Өтүп эле анан уже эртеси күнү спортко бойго чыктык. Ал жерде досрочный утуп алдык. Насипкен экинчи раундда ошо муун тукмасы менен утуп, удушающий менен утуп алганбыз. Ал жердеги сезимдерди айта кетели. Сезимдер ошо Адесanya айткандай эле ал жердеги сезимдерди бир эле ошол. Мисалы мен өзүм эле билем да. Башка адам түшүнө албайт. Мисалы сөз менен деле айтып жеткире албайм, бирок аябай сүйүнгөм мен ушу сүйүнгөн нерсем ушу максатым бар эле да, айтмаски калпакты кийип ушу UFC'нин октагонуна бирөө кирсе экен депчи. Аллах мага насип кылыптыр. Ошо октагонго кирип, ушу калпакты кийип чыгып, ошо утулуп калбай, ошол жерде биринчи жеңишимди кылган үчүн мен аябай сүйүндүм. Барыңыздар деле көрсөңүздөр керек, ошо видеолор бар. Ошол жерде баягы сүйүнүчтүн жашы дейт го. Көзүмөн кадимкидей баягы уткандан кийин жаш чыгып кеткен да, себеби Кыргызстандагы колдоолорду көрүп турдук. Кыргыз эли баардыгы 7 миллион эл сүйүнүп, биздин мушкер чыкты деп, ошолорду көрүп аябай сүйүнүп, көз жаш чыгып кеткен. Ошондой болгон. Эми сиз UFC'де болдуңуз, сөзсүз түрдө уже жеңүү биринчи бой болду да. Андан кийин уже дароо эле курга максат койдуңуз болуш керек. Ооба, негизи ошо UFC мушкер болгондон кийин деле обычный эле мушкер эмес. Ал жерге баргандан кийин ошо максат дүйнө жүзүндө мыкты мушкер болуп, элибизди, жерибизди таанытып, ошо эл жерибизге кур алып келиш болчу. Ал жерге келгенден кийин деле ар бир нерсенин түйүшүгү бар. Ошо мурункуга караганда андан бетер уже Чоңураак жоопкерчилик. чоңураак жоопкерчилик. Айлап даярданыш керек. 1 ай даярдык менен UFC'ге чыга албайсың. Кеминде 2 ай, 3 ай эмгек кылыш керек. Этап менен даярданыш керек. Эми азыркы жаш инилерим айтат элем, UFC десе эле ал жерге максат UFC'ге чыгып эле уже 2-3 бой урушуп токтоп калыш эмес да. Ал жерге чыккандан кийин дагы өзүңдү көргөзүп, до конца аягына чейин чыдаш керек. UFC'нин мушкери болуш Аллах насип кылса оңой. Бирок анын ичине киргенде дагы ошого чыдап, до конца тартып кетиш кыйын. Ачыгын айтып коюш керек. Ар бир нерсенин түйүшүгү болот. Эмнеси кыйын болду сизге? Эми ал жерде Мен кыйын болгон билишимче бир кыйынчылыктар сиз салмак менен эксперимент кылып көрдүңүз. Балким керки көрүүчүлөр мындай көп деле мындай изилдеп көрбөгөндөр түшүнбөшү мүмкүн, бирок сиз аябай вести көтөрдүңүз, жүрдүңүз. Негизи бул весогонка өтө оор нерсе да. ооба, весогонка бул аябай оор нерсе. Экранын артындагы баягы спортсмендер, спорт түшүнгөн адамдар, инсандар түшүнөт. Ар бир нерсенин баягы минус плюс болот го. Ошол нерселерге чыдаш керек. Ошол нерсеге чыдасаң, анан ийгилик болот да. Сен вес кыла албасаң, бой дагы болбой калышы мүмкүн да. Ооба. Ошон үчүн ар бир нерсеге сен этап менен даярданбасаң, бойго чыгып деле өзүңдү көргөзө албай калышы мүмкүн да.
спорт мээнет талкпай этап менен машыгып, ошо баягы чоң жоопкерчилик башыңда турат, ошо октогонго чыгып утулуп калыш деле бул аябай уят нерсе да. Бул жерге чыккандан кийин өзүңдүн характериңди көргөзүшүң керек до конца. Сдавать этпеш керек да, до конца чыдап аягына чейин. Сиз Элвис Бреннер менен беттеште торду кармагыңыз үчүн упай чегилди го. Бул окуядан кандай сабак алдыңыз? Ал жерде ошо сетканын түбүндө ошо 3-чү раунд болчу. Кокусунан эле илешип калган сеткагачы. Биз кармаган эмеспиз. Кокусунан эми баягы сетка тор болгон үчүн илешип калган, бирок эми ал местный мушкер болгон үчүн башка бойлордо деле болот, бирок минус балл кээ бир учурда берет, кээ бир учурда бербейт. Ал местный мушкер болчу, мен Бразилияга баргам, ошол үчүн минус балл берди, бирок минус балл бергенде деле биз ал беттешти толук 3 раунд тең утканбыз. Өзү баягы эме боюнча сизге салмагыңыз боюнча сиз жеңил, орто аралык, анан кайра жарым орточо ушундай весиңизди өйдө түшүрүп көтөрүп турдуңуз го. Анан бул жакта акыркы чечимди кайсыл весте токтоп, анан ким ушул вести тандоого акыр сөзүн калтырды, сизби же машыктыруучуңузбу? Өзү негизи бул вест тандоо деген бул сен өзүң бардык атаандаштарың тандоо деген сөз да. Согушта кимдин сенин атаандаштарың болот? Мен UFC'ге чейин деле ошо 70 килограммда, 77 килограммда баягы UFC'ге чейин контрагым жок болуп эле кээ бир учурларда кыска убакытка 77 килограмм урушат болчумун. Анан 1-2 ай мурун койсо 70ке вес куйт болчумун да. Ошентип жүрүп уже UFC'ге чыкканда деле мисалы заменага 77ге чыктым, бирок кийин 70 килограммга контракт алып 3 беттеш өткөздүм. 2 беттеште ошо вест кылдык 70 килограммга. Аягына чейин чыдадык. Кыйынчылыктар болду аябай. Аны айтып жеткире албайсың, аябай кыйын болду. 18 килограмм вес кууп. Бирок до конца чыдап вес кылып, эки бойду тең. Бир бойду Бреннер менен уттук, кийин Абу-Дабиде Эмир Ушен-Суди насипкен аркага берди, бирок андан кийин 3-чү беттеш Тофик менен болгондо ошо Кыргызстанда даярдандым эле, ошо Бишкек шаарында орозодон кийин болуп. Ошо бир аз тренерский штаб менен, бир аз эми бизде спорттун айтканда диетолог жок үчүн опытыбыз жетпей калды, ачык эле айтыш керек. Бишкекте аябай ошо тамак жагынан диета табып, тамак жагынан кыйналып калып, ошо вес кыла албай калдык. Анда деле ошо 73 килограммга весим түшүп калганда мен диетологум Америкадан болчу. Ал келип ошо көрүп аябай кыйналып калсаң сен подготовка учурунда тамагың слабый болуп, опытуңар жетпей калыптыр деп ачык эле айтты. Эми аны моюнга алыш керек да. Ошо ар бир нерсенин уровени болот дедим го. Мисалы Америкада вес кууганда мен 70ке кууганда дагы кыйналган жокмун да, себеби диетологдор өзүнүн жардамын, өзүнүн кызматын билет, жардам беришти. Адистери бар. Ар бир нерсенин баягы профессионал болуш керек да. Мисалы биз спорт болсок, диетолог дагы өзүнүн ишин толук билет да. Ар бир нерсенин өзү профессионалы болуш керек. Андан кийин ошо түнкүсү саат 1-лерде келип айтты. Сен аябай кыйналып калдың, азыр до конца куйм деген болсоң, вести кыласыңар, бирок восстановление болбой калышы мүмкүн, боюга чыкпай калышыңар мүмкүн деп. Анан сразу менеджерим UFC'ге айтты. Ошо ачыгын айтты, ушундай кыйналып калды деп. Алар деле көрүп туруп ошо айтышты. Бул бой бизге керек. Тем более Тофик местный мушкер болчу. Бул бой бизге керек деп сразу Тофиктер менен сүйлөшүп, алар макул болуптур 75ке деп. Менин весим 73 болчу, мен 73ке сураганмын. Весим 73 болуп калды десем, алар 75 болсо майлы деп. Аларды эми ачык айта албайм го, мен көзүм көргөн жокмун, бирок алар ошо 75ке көңгөнү макул болуп, ошол жерде эле уже түн эле акырын суу ичип тамак жешти баштаганбыз. Эмнепте менен 75 кылыш керек да ошентип. Ошол бой сакталып калды да. Ал деле ошол насипке, бардык нерсе насип го. Ошо диетолог келип айтты да ачыгынча, бул бой UFC'нин матчмейкерлери да айтты, бул бой бизге керек майлы. Өзү негизи ар бир беттеште сиз бир жаңы нерсени үйрөнүп келипсиз да, мындай айтканда, өсүп ошого жараша анткени вести кууп, кайра көтөрүп, беттешке бир аз калып атканда. Беттеш өзү кандай болду? Сиз канчалык ооручулук болду ошо беттеш эсиңиздеби? Кандайдыр бир өзү беттештин өзүнө таасир бердиби ошол буга чейин весогонка кайра вес алуу? Кандай бир вестен 2 веске өткөндө же сиз мындай эмеге түштүңүз, 73ке түшүп, кайра 75, эми 75ке макул болду да. Анан ошол эми туура эмес даярдык беттешке кандай таасир берет?
туура эмес даярдык эми ошондой если нагрузка биз 70 до конца кууганда кыйналып калат болчубуз, восстановление болбой калат болчубуз. Бирок диетолог өзүнүн келип ошо ачыгын айтып, бир сыйра аппараттар менен текшерип көрүп, 75 болуп биз түнү менен уже до конца уже организмди кыйнаган жокпуз. Бир аздан тамак жеп, суу ичип, уже эртеси күнү восстановление болуш да оңоюраак болду. Андан кийин уже команда менен сүйлөштүк. Командада тренерлер дагы өздөрүнүн ойлорун айтат. Анан уже мушкер дагы мисалы вести дагы мен куйм. Бойго деле октагонго мен өзүм кирем да. Боец адам ойлонуп көрүп, тренерлерден советниктер алар айтып өзүнүн оюн айтат. Боец адам өзү анализ чыгарыш керек, өзү чечим чыгарыш керек да. Анан сен бирөөнүн тилине кирип эле бирөөнүн айтканын кыла берген болсоң, анда сен октагонго киргенде деле кыйналасың да. Боец адам өзү чечкиндүү болуш керек. Мен мындай кылам, мындай болуш керек. Сен уже сборго чыгып көргөн сайын уже психологически деле өсөсүң. Кайсыл жерде кандай кылыш керек, кантип вес куруш керек. Аллага шүгүр азыр эми уже түшүнүп калдык кыйла. Кантип вес куруш керек, кантип даярданыш керек, кандай тренировка кылыш керек, боец адам өзү билиш керек да мисалы. Сен если кайсыл күнү кандай тренировка кылышты, кайсы маалда эс алышты билбесең, анда оор болот, андачы результат кылыш оор болот. Сиздин эң чоң сабак болгон беттешиңизге кайра кайтып келсек, Матеуш Ребецкий мененчи, ал мушташ ушул жылдын эң мыкты мушташтарына кирди да, бой вечери алды. Анан негизи ал жакта сиз бир нерсе менен аябай мындай эсте калып белгилүү болуп кеттиңиз. Ушул канча бетиңиз канчалап аябай оор мушташ болду да биз үчүнчү, көрүүчүлөр үчүн, көрөрмандар үчүн. Бирок такыр аягына чейин чыдап бербей койдуңуз да, мындай кулап түшүп же утулбай аягына чейин чыдап, анан ушул эмеле калыстар аркылуу галага жеңиш берди да. Сиз ошол учурда мындай ушунчалык оор болсо да эмнеге мындай артка кайткан жоксуз, анткени көбүнчүлөр мындай травма алып калышы мүмкүн деп, же бир бойлор токтотот деп, негизи бул токтопту да аябай. Негизи ал беттешке ооба ошол беттешке ошо Америкада даярданганмын, 3 ай даярданып, анан ошо маалда ошо кыргыздарга кичине виза бербей Абу-Дабигечи. Мен 2 жума мурун билетим болчу, Абу-Дабиге учуп келишим керек болчу. Америкада даярдандык. Анан UFC уже менин визамды 2 жолу тапшырып, 2 жолу отказ алды да. Ошол маалда кыргыздарга кичине виза бербей, мен уже веске 2 күн калган таразагачы. Мен Америкада эч үмүтүм үзгөн жокмун да, до конца чыдап отурам. UFC 2 күн калганда айтты. Мыктыбек менеджерге чалып, Мыктыбектин визасы 2 жолу отказ болду. Биз жаш аракет жардам бере албайбыз. Мыктыбектин бою бир болсо отказ болот деп айтканда эле анан мен резко Кыргызстанга связга чыктым. Алар жардам беришип, Бишкекте каларбыз. Ошо Абу-Дабидеги посольствобузга чалып, ал инсан мага чалды, сразу чалып, Мыктыбек эмне болуп атат визаң? Эртерээк эле айтпайсыңбы бизге деп. Мен айтып, анан UFC өзү кылып берген дегенден мен күтүп турдум. 2 жума мурун билетим бар эле, келип мен абага көнүшүм керек эле. Абу-Дабигечи. Анан айтсам, ал ага айтты сразу паспорттарыңды жөнөт деп, эртеси күнү эле визаң чыкты, уча бер деди. Мен UFCге сразу чалдым. Виза алдык, билет алып бергиле бизге деди. Сразу алар да билет алып беришти. Анан учуп келдик уже. Веске 1 күн калганда учуп келдим да. Бар нерсе Алладан го, Алла биз пландагандан дагы Алланын планы лучше дейт го, Алланын планы. Ошондой нерсени пландап коюп эле, бирок Аллага шүгүр, мен эч үмүтүмдү үзгөн жокмун. Ошол жерде шүгүр келтирип, до конца машыгымды кылып, вести кууп учуп келдик. Вестен өттүк. Анан ошо тренерлерибиз менен ошо бойго кичине туура эмес план кылып, ошол жерде ошибка болуп калды. Тренерлерим дагы ошо даярдык баштаганда эле айтты. Биздин командабыз бойдон ошо сопернигиң дагы 1 номер болуп иштейт экен, сен кол бутуң узун, ал кыска экен, 2 номер болуп сен терип иште депчи. Мен эч бир ошо профессионалдык канча беттеш урсам, бир бойдо дагы 2 номер болуп иштегенмин да, мен постоянно давление алып иштейт болчубуз эми. Ошо туура эмес план менен чыгып алдык. Анан ар бир иштин артында жакшылык бар го. Ошол бой ошондой насип экен, ол бизге аябай чоң сабак болду. Решением судьяны аркага берди. Ошол нерсенин арты менен уже биз кийинки беттештерде уже мындай ошибка кылбайбыз деп. Ушул беттеш сиздин чечкиндүүлүгүңүздү ушул UFC'нин ошол адистерине, ошолоруна бир белги болду окшойт да, мындай аягына чейин бербеген бала экен бул деп, биринчиден. Анан экинчиден суроо бергим келип атат, ушунча даярдык болуп,
визасын да зорго алып, ушунча 3 айлык даярдык көрүп, барып жеңилип калган канчалык ачуу кетти. Эми ал жерде ачык айтыш ал бойдо биз утулган жокпуз. Ал бойдо биз утулган жокпуз. Адистердин ошо Ызача кылган калыстардын эмеси чечимине кандай карайсыз? Ошол Эми калыстар ошол чечимди кылыптыр. Ого макул болуш керек. Алардын иши да. Биздин ишибиз даярданып чыгып өзүбүздү көргөзүш керек. Бирок мен эч бир бардык эле ойлоп калдык окшойт. Бардык баягы менин денем кан болуп калса Мыктыбектен ушунча кан кетти деп. Кан негизи каршылашуубуздан Ребецкийдин мен экинчи раундда кашын жарып койгон болчумун. Ал уже экинчи раунд, үчүнчү раунд мага жабыша берип күрөшкөн үчүн бүт менин денем кан кылды да. Анан уже мен ойлошту адамдар бардыгы баягы көзүм ишип кетсе дагы аны дагы айтып коюшум керек. Биринчи раунддун ошо ортолорунда бизге удар болгон, мына ылдый жакачы. Көзүнүн ылдый жагына удар болгондо чимкирбеш керек болчу экен. Раунд бүткөндөн кийин мен чимкирип жатам да. Мен айтып да коюптур. Тренерлер деле наркы UFC'нин судьялары деле айтпаптыр да. Мен чимкирген эле резкий аба кирип кетет экен мурундан. Мен биринчи жолу бул спортто биринчи жолу болду да. Аба кирип кеткенде эле мен шишке болуп калды да. Ал нерсе дагы ошо шишке болуп бир аз тоскоолдук берди. Андан кийин сопернигим кашы жарылды. Ал бүт мени кан кылды. Анан ойлодум Мыктыбек аябай көп урон алып, аябай көп удар өтүп кетти окшойт депчи. Албетте эч мындай спорту түшүнгөндөр мындай толук көрүп чыккан мисалы албетте эч мындай көп деле удар тийген, бирок аябай көп жаракат алган жокпуз да. Көзгө деле аба кирип кетти. Бул жерде мисалы адамдар ойлошту кан толуп калды окшойт депчи. Бойдон врачтар текшерди. 1-2 муздак нерсени бастык. 2 күндө эле уже жакшыраап калды. Если бул жер кан болгондо бул жерди кесип операция кылат болчу да. Ошон үчүн албетте ошо баардык ойлоп калышты Мыктыбек удар өтүп кетти деп переживать этипчи. Ачыгын айтып коюш керек. Бизде кыргыздарды, кыргыз мушкерлерине элибиздин өзүнүн характери башка го. Биз до конца аягына чейин турабыз. Ал жерге чыккандан кийин бир гана колду көтөрүп утуп чыгыш керек да. Анан кичине уже кыйынчылык болсо эле сдача берип коюш уже болбойт. Аягына чейин чыдаш керек. Бизде ошондой характер бар. Ошол жерде ошо өзүбүздүкүн көргөздүк да. Будан кийин Тофик Мусаевден кийин сиз Джек Хермансон менен эме кылдыңыз, мушташтыңыз. Ал жакта дагы биринчи раундда нокаутка учураттыңыз. Менимче ушул кыйынчылык бойлорун экөө өсүп кайра нокауттар болуп, кайра подъем болду да. Ошол беттеш боюнча кандай комментарий бересиз? Неге стратегия боюнча дагы Ар бир иштин артында сөзсүз жакшылык бар да. Алла таалам ар кандай сыноо берет. Ошондой эми решениямызды аркага берип койгондо, мисалы чөгүп кетпей, мурунгудай эле болуп аракетти кыла бериш керек да. Анан Алла таала сага ийгилик берет. Ийгилик бергенде дагы күйүп кетпей. Бардык учурда уже бирдей кылган аракет кылабыз эми инсанбыз, кээде туура эмес кылсак оңдошубуз керек ошол каталарыбыздычы. Кандай учур болбосун, жеңиште дагы, жеңилүүдө дагы бирдей болуп, Аллага шүгүр келтирип, Алла таала айтат го, шүгүр кылуучулардын сообун мен берем депчи. Бардык учурга шүгүр кылдырып, ач калсаң деле, ток калсаң деле шүгүр кылыш керек. Шүгүр кылсаң уже Аллахым сага берет. Андан кийинки беттеш ошо беттешке Джек Хермансон аябай жакшы даярдандым. Ошо беттешке ачыгын айтсам 3,5 ай, 4 айга жакын даярдык көрдүм. Америкада биринчи даярдык этабын кылдым. 1 ай машыктым. Андан кийин ошо катара коюлуп калган үчүн Дагестанга учуп келдим. Дагестанда 40 күн машыгуу кылдым. Дагестандан кийин 20 күн калганда 3 жума келгенде Бишкек шаарына келип, өзүбүздүн шаарга келип, Бишкекте ошол жерде машыгуу акыркы этапты Бишкекте кылдык. Бишкекке келгенибиздин себеби ошо визаларыбызды турладык, документтерди эртерээк турлап, ошо 3 этап менен даярданып барып, 77 килограммда ошо жаңы контракт менен биринчи беттешим болчу. Биринчи раундда насипкен нокаут болду. Андан кийин уже акыркы беттеш Крис Кёртис менен рекорддук эме болду, тейкдаундар болду. Биз мисалы үчүн ар бир ушу беттешиңизде бир жаңы бир нерсе болуп турду да. Мисалы үчүн бир беттеште аябай кан жалап кетсе, экинчи беттеште дагы бир нерсе нокаут болуп, бул беттеште рекорд тейкдаундар аябай көп болуптур да. UFC'нин өзүнүн рекорду болуптур. Ушул биринчи UFC'де рекордду мындай рекорд кылуу кандай сезимдер жаратты? Же бул мындай сезимдер эмес, бонус катары болуп калдыбы? Аллага шүгүр кылышыбыз керек эми. Ошо Алла таала ар бир беттеште ушундай бир өзгөчө нерсени берип атат да. Бул да болсо жакшылыкка Кудай кааласачы иншалла. Болбосо сиз ошол оруза камап жүргөн болчуңуз,
Ооба негизи мен ошо акыркы беттеште орозого чейин сурангам. Мен орозого чейин урушуп, орозодо мен эс алышым керек деп. Бирок Алла насип кылыптыр эми. UFC орозо башталганда айтты. Бой беришти. Биз дагы отказ кыла алган жокпуз. Эми биздин азыркы жумушубуз ушул болуп аткандан кийин менеджер менен команда менен сүйлөшүп айттым. Акыл эми 77 килограмм меникини весоконкам деле аз болот. Көп кыйналбайм, макул урушам деп бойду принимать этип. Ошо орозону деле кармап. Бирок орозодо бир эле мал машыгуу кылып даярдандым. Бир аз даярдык толук мындай өзүм ойлогондой болбой калды, бирок орозо кармап, орозону деле неме кылган жокпуз. Акыркы ошо весоконка учурунда 3-4 күнгө ачтык. Ага чейин ачпай казыр орозону тутуп машыгуу кылдык. Ошо бир эле мал машыгып аттык, орозо оозду ачып алып. Ушундай даярдык менен чыктык анан. Ал беттешти 3 раунддук толук биз уттук. Ошо насипкен. Ошо өзүбүз эле билген жокпуз. Бойдон кийин ошо интервьюда айтышты. Сен өзүңүн весовой категорияңда рекорд койдуң. Ошо 19 жолу тейкдаун деп. Бул болсо деле ошо насип да. Аллах ушундай насип кылыптыр. Ошол нерсе болду. Өзү негизи азыркы беттештен кийинки беттештер качан күтсөк болот? Азыр уже сүйлөшүүлөр болуп атабы, жаңылыктар барбы? Негизи ошо беттеш туткандан кийин айтышкан, анан Бакуда июнга карт коюлуптур. Июнга чыга аласыңбы депчи. Команда менен өзүм ойлонуп көрүп айттым. Мен июнга даяр болбойм азыр. Акыркы 3 беттеш мындай бир жылга дагы жетпеген аралыкта 3 беттеш болду да. Азыр июнга чейин 1 бой алсам, уже 1 жылда 4 бой болуп кетет да. Мурунку жылы июнь аягында Тофик менен урушкам. Андан 3 беттеш өттү. Анан мен командага айттым, мен бир аз эс алайын. Бир ай, хотя бы бир айдан ашыраак эс алып, анан кайра формага келип, менимче ушу жай айдын аягында болуп калат. Команда менен сүйлөшүп чечебиз, бирок ушу может июлдан кийин болуп калат. Азыр пока бир аз эс алуудабыз иншалла. UFC'нин жайкы карттарынын бирини Алматы шаарында, кошуна Казакстанда өткөрөбүз деген пландар бар экен. Анын башкы беттешинде сизди Шавкат Рахманов менен көрөбүз деген талдоочулар соц тармакта жүрүшөт. Ага көз карашыңыз кандай? Ошондой маалыматтар биз деле угуп калдыбыз соц сеттен. Бирок канчалык чын Казакстанга алып келип өткөрүшө алабы, көрөбүз. Эми негизи ачыгын айтып кеткенде биз мушкербиз. Биздин ошо контракт менен урушабыз. UFC контракт берет. Ал жерде ошо матчмейкерлер, менеджерлер бар. Ким менен кимди коюшту, ошолор чечет да. UFC'де негизи бир каршылашты берет, сен уже отказ кыла албайсың. Отказ кылсаң 1-2 жолу мен урушпайм жок деп отказ кылсаң, уже сени айдап деле жибериши мүмкүн да. Андай учурлар болуп атат. Мына ушу 6 бой урсам, 6 бойдо берген соперник менен урушуп келип атабыз. Эч бир тандоо жок. Мен мына менен урушпайм, мен мына менен урушам деген тандоо жок. Берет бир соперникти принимать этиш керек. Себеби ал жерде бүт ошо эң чоң уюм, ал жерде күчтүү мушкелдер, ал жерде тандоо деген нерсе жок. Биз ошо айтып кетейин, UFC кимди берсе биз ошого даярбыз. Пояска чемпион берсе чемпионго дагы даярбыз иншалла. Андан бардык эле мушкелдер билет. Эми ал жерде чисто спорт очень интересно. Октагонго чыкканда урушасың, октагон сыртында достой эле сүйлөшүп жүрө бересиң да. Бизде ата-эне мисалы көпчүлүк туугандар эле переживать этет да, бойдон чыккандан кийин эле булар урушуп кетеби депчи. Профессионал деген сөз уже сен октагонго чыкканда эле өзүң көргөзүшүң керек. Сыртка чыкканда эч уруш болбойт. Баары өзүнүн орду менен. Өзү сиз өзүңүздү мындай сынап көргүм келет, ушул атаандаш менен мен мушташып көргүм келет деген барбы? Эми негизи бул бар бир мушкердин эмесине ою кызыктуу го. Кимге мушташып көргүсү келет деп. Эми менин максатым ошо күчтүү мушкерлер менен бирөөнүн атын айта албайм, бирок ким күчтүү болуп, чемпион болуп, ким топовый боец болуп турса, ошо менен урушуш керек да. Себеби ал деле өзүнүн баягы опыту жогору болгон үчүн, күчтүү болгон үчүн ошондой топто турат да. Ошо топовый боецтер менен урушкум келет, күчтүү менен. Мен өзү бул жакта билем. Ушул Ошто сиздин ушу машыгууңуздарда аябай көп мушкерлер бар. Биздин кыргыз мушкерлер, Акбар Абдуллаев, Раджабали Шайдуллаев, көп мындай аралашып келип турат. Уран Сатыбалдиев бар. Негизи тигил жакта дагы машыгууларда, Америкалыкта жүргөндө башкалардын деңгээлин, уровень деп көп сүйлөшүп атпайбызбы? Башкалардын деңгээлин анан биздин мушкерлердин деңгээлин салыштырып көрдүңүз беле? Балким ой жүгүртүп, биздикилер деле жакшырышып калыптыр деген. Мисалы менимче бир залдагы Акбар Абдуллаев менен Мыктай Боролбайды көрсөңүздөр, бул уже кандай деңгээлде? Бир залда Ошто жүрөт да.
Ооба негизи азыркы учурда мен айтам ушу бизден бир 10го жакын боец даяр да UFC'гечи. Опыт жагынан дагы баарыңыздарга белгилүү мына ошо бүт за границага чыгып результат алып аткан балдар даяр. Мен машыгууларда деле чогуу жүрөм, чет өлкөлөрдө машыгып, ал жактагылардын уровенин көрөм. Бизде деген характер бар, бизде өжөрлүк бар, талант десе талант бар. Кудай кааласа эми аракет кылып атабыз. Ушу мушкерлерибиздин баары ушу UFC'нин боеси болуп, ошол жерде кыргыздын жерлерин желбиретип, ошол жерде дагы биримдик болушубуз керек. Биримдик болуп, бирге туруп, бири-бирибизди колдоп, иншалла ушу максатыбыз ушу UFC'ни куруп, Кыргызстанга алып келишибиз керек да. Ушул жерде дагы ачыгын айтып коюш керек. Баягы мен дебеш керек да. Ким чыкса ошону колдоп, ошо UFC'ни хотя бы бир курум Кыргызстанга алып келишибиз керек да. Ушул жерде дагы мен чыгам деп иштарды кылбаш керек. Ким күчтүү болсо, кимге Аллахым насип кылган болсо, алып келишибиз керек. Мен деле максатым ал ушу. UFC'ни куруна алып келиш, бирок Аллахым насип кылса алып келебиз иншалла. Аягына чейин аракетти кылабыз, биз инсанбыз. Талкпай эмгек кылабыз. Баары Алладан. Уран Сатыбалдиев байке, сиздин чыгууңуздан кийин эле бир нече убакыттан кийин ал да UFC'ге чыкты. Мындай менимче сиз мындай жолду ачып берип, анан уже мындай жеңил алып баштагандай сезилди да. Мисалы үчүн биз акыркы подкасттарыбызда биз сүйлөшүп калганбыз да Кубар байке менен. UFC ушул кыргыздарга калган кызыктар эмес деп. Эмнеге десе, бизде ушундай көрүүчүлөр аз депчи. Бирок Уран байке чыкты, сиз чыктыңыздан дагы жакында ким чыкты эле? Муртазали. Муртазали байке чыкты. Мындай барган сайын бирден чыгып кетип атат. Бул ошондо уже кызыктар болуп баштап атабы UFC биздин кыргыз мушкерлерге? Негизи UFC ошо таланттуу мушкерлерге кызыктар. Болгону туура сүйлөшүүлөр жүргүзүп, азыркы мен айтам досторума, инилериме, агаларыма, ошо өзүм билген нерсемди айтам. Туура менеджерлермен иштешкиле. Туура подход кылыш керек. Ар бир нерсегечи профессионалный. Күчтүү менеджер менен иштешип, визаларды ачып, аракет кылыш керек. Андан аракет кылбай эле сен Кыргызстанда отуруп алып эле мен UFC'ге чыгам десең, бул нерсе жок да. UFC'ге чыгыш үчүн себептерин кылыш керек, аракет кылыш керек, визаны ачыш керек, Америкага барып. Ал жерде UFC'ге чейинки айтып кетпедимби? Организацияларда хотя бы 1-2 бой өзүңдү көргөзүшүң керек. Баары Алладан. Если Алла насип кылып UFC контракт жөнөтүп ушул жерден уже сен контракт менен барсаң, бул нерсе дагы жакшы. Бирок ага чейин уже сен аракетиң кыла беришиң керек. Сен UFC'ге чыгам деп Кыргызстанда тура бербеш керек. Айтпадымбы, жылып аракет кылыш керек мушкер өзү. Ооба, сборлорго чыгыш керек. Колдон келсе Америкага учуп барып, ошол жакта дагы өзүн көргөзүп, себебин кыла бериш керек да, мисалы. Алла Таала баягы бир нерсени себеп кылып берет да. Сен жөн алмап озма түш деп үйдө отура берсең, Ошто же Бишкекте отура берсең болбойт. Аракетти кылып жылы бериш керек. Алла насип кылса болот, болбосо уже дальше көрөбүз иншалла. UFC күчтүү мушкерлердин тышкары дагы медиа жана трэш-ток жагынан күчтүү. Мисалы үчүн, эгерде сиздин кыялыңыздагы беттеш алдында турган болсоңуз, UFC эгерде мындай трэш-ток жагынан аны атаңдашыңызды каралаш керек болгон болсо, сиз кандай жолду тандамаксыз? Эми биз ар бир элдин өз менталитети болот. Биз мусулманбыз. Мындай өзүбүз карап чечим чыгарабыз да ушундай учурлардачы. Если мындай кыла турган нерсе болсо кылыш керек. Так бизге менталитетке туура келбесе, мен кылбайм андай нерсеничи. Өзү негизи ойлонуп чечим чыгарыш керек. Өзү негизи мен угуп калгам да, милдеттүү түрдө керки учурларда кылдыртат депчи, мындай чоң чемпиондук, мисалы үчүн мелдеш чемпиондук мушташтарга өзүнүн бири-бирин уруштуулар, мына сценарий түзөт деген ушундай көп сөздөр угулат. Жок, андай нерсе. Эми мына сырттагы адамдар ошондой түшүнүшү мүмкүн, бирок мен угушумча, мен билишимче андай нерсе жок. Себеби UFC чоң лига болгон үчүн андай сүйлөшүү жолдору болбойт да. Ал жерде ачык 100% чисто спортивный интерес. Там киргенден эч бир сүйлөшүү болбойт. Мына жеңилип берсин, мына утулуп болсун деп. Мына сырттагы адамдар ошондой, мисалы, бир күчтүү мушкер, бир слабыйраак, мисалы баягы жаңыдан чыгып келаткан бирөө утуп койсо, булар сүйлөшүп коюптур депчи, жок, андай эмес. 100% андай нерсе жок спортточу. Именно мына чоң организацияларда андай нерсе жок. Андай нерсе жок. Сүйлөшүүлөр мына утулуп берет деген тема жок. Өзү мисалы үчүн Раджаб Шайдуллаев айтып кеткенде, өзү
мушташкан барганда ал жакта элдер таанып, өзү кыргыздар эмес, башка элдер таанып, сүрөткө түшүп, мындай кадимки звезда кылып алган депчи. Сиз UFCге ошол жака барганда, мушташтар мелдешип барганда кыргыздар сөзсүз түрдө көрмандык кылат да, эми сөзсүз түрдө. А бирок башка улуттар сизге ошо көрмандык кылып, сиз менен сүрөткө түшүп, ушундай бир учурлар көп кездешеби? Ооба, азыр уже Америкада ушу көпчүлүк эле таанып калышты. Мурда биринчи барганда Кыргызстандан болом деп залда деле айтсам тааныбайт болчу да. Элементарный залдын ичинде мисалы 50дөй мушкер болсо ошолор деле Кыргызстан десең тааныбайт болчу. Азыр Каяк деппи? Казакстан депчи, картада Казакстан чоң болгон үчүн. Азыр эми залдагы эле эмес, сырттагы адамдар дагы бойго чейин, бойдон кийин келип кыргыз варьер деп бизде ошондой Кичкене. кыргыз варьер деп келип сүрөткө түшүп аябай. Ал нерсени биз сүйүнөбүз, биздин элибизди таанып атат, биздин калпагыбызды таанып атат депчи. Алар уже биздин ошо калпагыбызга аябай кызыктар, американецтер. Өзүңүздөр эле көрсөңүздөр, журналисттер дагы айтып калышат. Бул каяктан келдиңер? Бул каяксынын баягы национальный баш кийими депчи. Мен интервьюларда дагы толук түшүндүрүп айтып кетем эми өзүмдүн билишимчечи. Бул биздин калпак баш кийим, биздин национальный. Тренерлерге дагы подарка кылабыз, анда дагы мен ар дайым айтып кетем. Подарка кылганда да түшүндүрүп айтыш керек. Бул биздин мыйык нерсе, буну жакшы жерге сактаңыз. Эки колдоп кармаш керек. Жакшы жерге коюп коюңуз деп ар дайым ушу подарка ачык айтып коюш керек. Подарка кылганда дагы ошону толук түшүндүрүп айтыш керек. Кээ бир учурларда көрүп калабыз, калпактардын жерде жатканын аябай биз үчүн оор да бул нерсечи. Калпакка бийик багыш керек, кыргыз болгон. Баш кийимге да. Дагы бир темага кирип кетпесек болбойт. Бизден талап кылат бул нерсени. Эми сиз деле түшүнүп болушуңуз керек. Акча маселесинде. Контракттар дегенде эле, мисалы үчүн жакында эле рекорддук суммага жаңы контракт сунуштаган экен UFC өзүнүн бир мушкерине. Аябай чоң акча да. Анан негизи ар бир кыргыз мен мындай сураштырып көргөндө, жаңы баштап мушкерлерде UFCге неге баргың келип атат? Баары деле UFCге баргысы келет. Неге десем, айтат да ал жакта көп акча берет депчи. Мен элдин баарында белгилүү болгом деп. Чындап эле көп акча болобу? Контракттарды айтса болобу, болбойбу мурунку? Башка организацияларга караганда жакшы, жаман эмес. Акчасынан дагы мага эң жаккан жери условиясы. Спортсменге эмне керек болсо алар Камсыздап берет. Профессиональный отношение кылат да, профессиональный отношение кылат. Сага жыл бою ден соолугуңа карап турат. Мисалы, бойго чейин, бойдон кийин бир Кудай сактасын, кичине бир жаракат алып калсаң, баардыгын бесплатный жардам берет. Витаминдерди, Америкадагы эң жакшы витаминдерди бесплатный берет. Бул бойго төлөгөндөн тышкарысы, Бойго төлөгөндөн сырткарысы. Тамак ашы бесплатный, восстановление, массаж. Ошо UFC'де Америкада Лас-Вегас шаарында PI деген институт бар. Ошол жерде баардык нерсе бесплатный. А если сен Американын ичинде башка шаарда даярдансаң, витамин, тамактарды жума сайын жөнөтүп турат. Баардыгы бесплатный. Ошо PI-га барып көргөндөр билет. Анын ичине келип, мен UFC'ге чыкчеңди барган эмесмин. UFC ошо дебютунда барып, мен ойлогондон да аябай условиясы жогору экен. Спортсменге элементарный носкиден баштап аягынын баш кийимине чейин камсыздайт да. Весогонкада баардык нерсени. Мага эң жаккан нерсеси ошо. Акчасынан дагы ошо боецтин ден соолугу. Сен керек экенсиң да аларгачы. Анан сен бойдон кийин сен неме кылбайт. Уруштуң болду, кеттиң эмес. Аларга сен керексиң да. Ошонусу жакшы. Ошондо сиздин азыр контрактыңыз кандай? Канчада мелдешип өткөзүшүңүз керек? Канча беттеш? Биздин азыр уже экинчи контрактыбыз бүттү буюрса. Азыр команда менен сүйлөшүп атабыз, UFC жаңы контракт алабыз Кудай калса жакындачы. Ошо азыр 16-местага келип калдык, топ 15. Может, 1-2 жуманын ичинде алмашуулар болуп, топ 15га киргизиши мүмкүн бизгечи. Уже биз Кудай калса азыр 16-местеде турабыз бүгүнкү күндө. Аллага шүгүр, Кудай каласа акырындан уже биз максатыбызга кетип атабыз. Мен мисалы үчүн дагы деле күтүп атам, качан UFC оюнунда пайда болот дегениңизди. Ошо 15га киргизсе, буюрса болсо керек. Ал жаңы контракттан кийин. Негизи жаңы контракт берген сайын суммалар көбөйүп турат да, туурабы? Ар бир контрактта, ар бир бойдо сумма көбөйөт. Сумманы толук айтпасак деле, ачык айтпасак деле, бирок шүгүр жакшы. Эмне кылганга жетиштиңиз? Балким эми үй бүлөңүзгө бир нерсе алып бердиңиз, же өзүңүздү бир нерсе менен кубандырдыңыз, жаңы машина балким. Не кылганга жетиштиңиз жаңы контракттардын акчасына? Ошо биринчиден ошо UFCге чыгып мушкер болгондон кийин
Ошо мен ниет кылат элем биринчи ошо ата энеми ушу умрага жөнөтсөм экен деп. Ошол нерсени былтыр жөнөттүк. Ошо бир тууган агамы ата энеми кошуп жөнөттүм. Мен эң сүйүнгөн нерсем ошо, Аллага шүгүр. Ошо тапкан акчадан ата энеми алып барып, умрага алып барып келдим. Өзүм барып келдим. Аллага шүгүр. Ушу насип кылып туруп умрага делейм. Канчалаган байлар бар, канчалаган пулу көптөр бар, бирок Алла таала деле кимди чакырса ошого насип экен да. Ошо барып келдик. Ошо эң мени сүйүндүргөн нерсе ошол. Кудай кааласа биздин максатыбыз ошо. UFC'нин чемпиону болуп, ошол жактан чоң акчаларды, суммаларды алып келип, ушу элибизге жардам бериш да. Бизде кыйналган үй бүлөлөр бар. Ошолорго жардам беришибиз керек. Алла таала баягы бир инсанга берип, ошо берип, башкаларды себепчи кылат да, ошо башкаларга дагы берип жардам бериш керек. Берүүчүлөрдөн болуп. Берүүчү Алла таала берешең кол ачыктарды жакшы көрөт. Сен канчалык берген сайын Алла таала сага эки эселеп берет. Бул нерселерди ачык айтыш керек. Бул нерселер мына башыман өтүп келатат ошо. Кол ачык болуп, канчалык сен жүрөгүң таза болуп, ичиң кенен болсо, Аллахым берет экен ошол үчүн баягы ийгиликтүү адам Аллага жакын болот деп мурда угуп жүрчүмүн. Баягы бай адамдар деле мисалы канчалык пулу көп болсо биз ойлойбуз. Каяктан таап атат депчи. Алар уже ошол биз билбегенибиз менен алар көп жакшы нерселерди кылат экен. Алла таала ошон үчүн аларга берип атат. Эмеден сөз угуп калдым элем. Ичиң канчалык кенен болсо, айланаңда ошончолук кенен болот депчи. Ошо эң туура. Себеби менин башыман ушул нерсе өттү да, себеби мен көп жерлерде ушул сөздөрдү айттым. Аллахым берип атат. Аллага шүгүр. Ошо bundan нары да Кудай кааласа ар дайым аракет кылабыз ушундай болуп. Жакшы мүнөз менен жүрүшкө. Контракттагы сумманы айтпасаңыз дагы, ар бир беттеште гонорар болот эмеспи? Анан гонорарларда 50 миң, 100 миң доллар деген суммалар айтылып жүрөт. Акыркы беттешиңизде ошол 50 миң долларды ала алдыңызбы? Ооба, мурда негизи UFC'де ошо бой бечарага 50 миңден, анан Самбишин жакшы ыкма менен бүтүргөнгө 50 миң, нокаутка 50 миң берет болчу. Азыркы учурда ошол акча 100 миңге көтөрүлдү. Азыр ошо нокаут кылсаң да бир бой бечара досрочный бүтүргөн, мөөнөтүнөн мурда бүтүргөнгө 25 миң доллардан берет азыркы эме бонусу. Анан ошо 100 миңден ошо бир турнирде 2-3 адамга берилет. Лучший бой бечара, нокаут бечарагачы. Бизге ошо Абу-Дабиде алганбыз 50 миң, андан бери уже ошо бонустарды жөнөтүп турат UFC. Баягы айтылбаган контракттан сырткары дагы бонустарды берип турат, себеби Данабайт бир сыра бойлорду өздөрү көрүп чыгып, матчмейкерлер. Ушу бой өздөрүнө жаккан бойлордун ар бир бойго эч кимге айтпастан дагы бонустар берилип турат. Могул рекордко бир нерсе берди болуш керек, мен сезип атам. Ооба, берилет, сөзсүз берилет иншалла. Өзү Данабайт жөнүндө толтура жолу айтып кетиңиз. Данабайт менен тааныштыңыз да жеке жашоодо? Данабайт менен сырттан эле биз мушкер болгон үчүн октогондун ичинде болобуз, октогондон ачып өткөнгө болбойт. Сетканын сыртынан учурашып көрүшкөнбүз. Бирок мамилеси мындай сырттан караганда өзү негизи медиада образы башкача болуп да, эми ошондой эле бекен деген ойдо. Жакшы эле, менимче, вроде жакшы мындай. Ошондой болгон үчүн дүйнөдө эң мыкты организация болуп атпайбы, эң чоң лига. Эгер сиз ушул эми бул мушкердин өзү жашоосу, эми спорттук карьерасы мына көп деле моментке чоюлбайт да, бир жаш келет дегендейчи. Сиз ошол убакыт келгенде спортту таштаганда тренер болуп кетесизби, ушул жаатта агент болосузбу же юриспруденцияга кайтып келем деген мындай пландар барбы же ал жөнүндө такыр ойлонгон жоксузбу? План бар буюрса. UFC'нин чемпиону болгондон кийин уже Кудай кааласа биринчи элибизге кайтып, ошо элибизге кызмат кылыш. Ошо айтып кеткен спецсөз боюнча прокурор болуп бүткөнбүз, прокурор факультети, соттук жана прокурордук факультет. Алла насип кылса ошо элге кызмат кылабыз, кайсы кызматты насип кылса ошо элге кызмат кылыш. Карьера токтогондон кийин элге келип кызмат кылып, өзүбүздүн билген, алган жакшы опыттарыбызды, жакшы нерселерибизди бизден кийинки инилерибизге тоже үйрөтөбүз. Залга дагы келип сөзсүз тренер болуп дагы иштегенге аракет кылабыз, бирок биринчи очередь ошо кесип боюнча иштегенге. Прокурордук жумушта UFC'ден алган тажрыйбаңызды да колдоносузбу? Жок, ар бир нерсенин өзүнүн. Бирок өзү
эгер мыкты экпейки прокурор болуп калса уже түрүнөн эле уже эме болуп калат да, уже взятка бербей, уже тынчыраак. Балким чындап эле биздин юридикалык жактан салым кошмок, калса аракет кылабыз. Бирок негизи мен айылда жүргөндө эле ошо кызыгып келип, даже университет окуп жүргөндө деле ошо спец аябай жагат болчу өзүмөчү. Юрист кесип аябай жагат болчу. Окудум да. Ошон үчүн ошол окууну тандадым. Ошон үчүн мага кызык. Алган нерсеми, жакшы нерселеримди ошо элиме кызмат кылып. Кыргыздар негизи эле чет жерде жүргөндө чоң мааракелерде баарыбыздын башыбыз биригип анан жолугуп турабыз. Анан Америка Кошмо Штаттарында UFC'де биздин бир нече жолку чемпионубуз, курдун бир нече жолку коргоочусу Валентина Шевченко сары кызыбыз дагы бар. Ал киши менен кездешип, же болбосо ал киши менен кандайдыр бир беттештердин алдында бири-бириңизге мындай пикир алышып турасыздарбы? Биз соцсеттен гана ошо бойго чейин жакшы сөздөрүн айтып калды. Ийгилик, жакшы уруш, жеңиш күтөбүз деп ар дайым колдоолорун көрсөтүп жазып келет, бирок жолуга элекпиз. Мен дагы ар дайым ар бир беттештин алдында, беттештен кийин куттуктап, жакшы сөздөрүбүздү айтабыз. Жолуга элекпиз. Себеби ар кимибиз ар өлкөдө жүрөбүз. Ар бир шаарда жүрөбүз дегендейчи. Өзү негизи биз бул маекте көп мындай кыргыз кызмат кылуу деген сөздөр айтылып кетпедиби? Анан менимче сиз ушул Кыргызстан калпагын UFC'ге чыгарам деп, ушул канча мындай Кыргызстандын атын чыгаруу максаты менен жүргөн адам эң элдерге түшүндүрүп алат болуш керек деп ой болуп атат да. Ушу кыргыз болуу деген бул эмне, бул кантип түшүндүрсө болот кыргыз болуу дегенди? Чын айтканда биз мындай ушундай кыргыз эл экенибизди менен ушундай ичкенен баягы конок келсе ар дайым эшигибиз ачык, гостеприимный народ дейт. Биз баягы коноктошконду жакшы көрөбүз. Биз ушундай кең пейил эл экенибизди билгизишибиз керек. Ошо менен сыймыктанышыбыз керек. Мен ошо менен сыймыктанам. Ар дайым кайсы жерге барбайлы, кайсы үйгө барбайлы, эшиги ачык, конок келсе сүйүнүп тосуп алып, анан биз баягы аябай өжөр элбиз, баатыр элбиз. Тарыхыбыз аябай көп элге караганда биздин тарыхыбыз аябай эле көп. Ошол нерсе менен сыймыктанышыбыз керек да. Если биз өзүбүздүн мамлекетибизди сүйүп, мынтип сыймыктанбасак анда бара кыйын болот. Сүйүшүбүз керек. Негизи бизде кыргызда жакшы сөз бар го, баягы биздин ар бир мурунку айтылган макал, лакаптар бардыгы бул жашоодон алынган деп толук ишенишибиз керек. Туулган жердин топурагы алтын дейт. Туулган жер, мисалы, ушунча көп өлкөлөрдү көрдүм, көп мамлекеттерге чыктым, океандын арагына бардым, бирок именно туулуп өскөн жериң, өзүңдүн мекениң башкада. Бул жерге ошо бойдон кийин келгенибиз дагы ошо өзүңдүн мамлекетиңе келип аябай бошойсуң да. Сонун болуп, ички дүйнөңдө каракаты калат. Өзүңдүн өлкөңдөсүң, элиң мененсиң. Сен эл менен баягы эл менен бийиксиң дейт го, элден чыксаң кийиксиң. Ошон үчүн дагы келебиз биз атайын беттештен кийин. Беттештен кичине эс алыш керек. Бул жакта деле бирок эс алганча машыгууну токтотпойбуз. Ошо машыгууну кылып, ошол нерсе андан дагы баягы ар бир нерсени мисалы сентетиш керек, баалаш керек да. Баалаш керек. Себеби колдо бар алтындын баркы жок деген сөз дагы бар го бизде, мисалы. Ушунча чет өлкөлөрдү көрүп жүрөбүз, өзүбүздүн элди ушундай эл экенибизди баалашыбыз керек. Ушундай биздин кооз жерлерибиз бар, мисалы, тоолорубуз. Мен ушунча Аллага шүгүр көп эле жерди көрдүк, Американын бир 10-15 штаттарын көрдүк, бирок Кыргызстандай кооз жер жок да. Кыргызстанда эч кооз жер, мисалы, бийик домдор болушу мүмкүн, бирок бизде абасы таза, аркыраган суулар бар. Мындай жерди көргөн жокмун. Мен Аллага шүгүр. мындай бир тамаша катарында сунуштап кетмекмин да, биздин мекенибизди кыдырардын алдында башка мамлекетке чыгып келгиле, анткени кийин толук кыдырып чыккандан кийин башка мамлекетте мындай таң калуу болбой калат. Кыргыздын чыныгы табиятын көргөндөн кийин, анткени канча айыл аймактар бар, ал жака өмүрү бутубуз баспаган, билбеген да, бирок канчалык сулуулук бар да ал жердечи негизинен. Туура айтасыз. Менин дагы максатым, менин дагы ниетим бар, ошо Кудай кааласа бир убакыт болсо ошо Кыргызстандын кооз баардык 7 областка чыгып, ошолорду көргүм келет. Себеби ошол нерселерди көрүш керек буюрса. Сиз мындай дагы бир тема бар, ушул сүйлөшүп кетпесе болбогон. Ар бир сөзүңүздө Кудайды кошуп сүйлөйсүз, ушул динди айкалыштырасыз. Негизи биздин подкастта гана эмес,
ушул мушташтан кийинки интервьюларда өзүңүз баракчаңызда негиде эле мындай көп жактан айтасыз да, өзү ушул дин спортто канчалык таасири бар, канчалык жардам берет, мисалы үчүн башка беттештик менен караштырганда салыштырмалуу. Негизи спорт уже башка нерсе да, спорттон да жогору турган бул динде. Биз Аллага ишенишибиз керек. Алла Тааланын бар экенине, бизден мурун канча пайгамбарларыбыз бизге ушундай жашоо, ушундай жашаш үчүн ошо инсандар кандай кыйынчылык жашоолордо өткөн да. Ошол нерселерди баалай билип, биз ошол нерсени сенте түшүбүз керек да. Биз эсиле мындай кылбасак, бизден кийинки муундар кандай болот? Аллахтын бар экенине ишениш керек. Спорттон дагы мага бийик турат да, мисалы бул нерсечи. Мисалы биздин бир жылда бир келген биздин чоң байрам Рамазан айы. Бул нерселерди аябай баалашыбыз керек. Өзү беттештердин алдында мындай атайын дайындалган бир дуаларыңыз барбы, балким эки рекет намаздарыңыз барбы, мындай чындык эле башка атаандаштарыңызга деле кызыктуу болуш керек. Бул бир нерсе кылып сөздөр даярданып, ар бир адамдын өзүнүн бир мындай лайфхактары болот го. Бизде илимдүү алымдарыбыз бар, карыкелер бар. Ошолордон сурап турабыз. Ал инсандар ушу динге кызмат кылып, бул жактан илим алып, бул жактан профессионал да. Ошол инсандардан сурап, кайсыл дуаларды айтыш керек, өзүбүздүн билбеген нерселерибизди сурап турабыз. Ошол инсандар айтат, жакшы ошо дуаларды айтышат. Эки рекет намаз сөзсүз окуш керек. Сафар намаздары бар мисалы. Беттештин алдында окула турган эки рекет намаздар. 5 убакыт намазды үзбөй окуш керек. Спорттон дагы жогору турган бул намаз мисалы. Обычно ушу 5 убакыт намазды калтырбай окуганга аракет кылабыз, ар дайым өзүнүн убактысында окуганга. Бизден кийинки индерибизге деле айтат элем ошо. Мыкты спортсмен болуш үчүн ушу 5 убакыт намазды таштабагыла. Силер ошо 5 убакыт намазды таштабай, Аллага ишенип, максат кылып, мисалы алдыга план кылганда деле Аллага толук ишениш керек да. Аллага ишенип, Кудай кааласа, Аллага кааласа болот. Биз инсанбыз. Биз Алланын кулубуз, аракетти гана кылабыз деп Аллага толук ишенип, аракетти кыла бериш керек. Өзү биз мен мындай байкап калам да, дини бар мушкер ал тобокелчиликти толук кылат да. Аллага ишеними бар да. Дини жок мушкер тобокелчилик кылууга оор. Ошондуктан ал өзүнүн тандоосу менен, ой жүгүртүсү менен көп жерде такалып калышы мүмкүн. Туура. Мисалы биз бир гана Аллага ишенип чыгабыз актоңочу. Аллага тобокел, Аллага чын жүрөктөн ишенип, дуаларды келтирип чыгабыз. Эч кандай коркунуч жок, коркунуч сезим деген нерсе баягы жаңадан чыгып келатканда болушу мүмкүн. Азыр Аллага шүгүр, профессионалдуу мушкер болуп калдык. Аллага тобокел кылып, Аллага ишенип чыгабыз, эч кандай корку сезимибиз жок. Себеби ал деле сендей адам да, 2 буту 2 кол бар, ашыкча жери жок. Сен кандай машуу кылсаң ал деле ошо кылат. Тобокелчилик. Самый главный Аллага ишениш керек. Ошондой ийгилик чарбат. Биз бул маекте менимче уже бардык сүйлөшчү нерсе сүйлөшүп кеткендейбиз. Кычык мырза, бүгүнкү коногубуз сизге кандай? Накты болду, жактыбы? Кыргыздын накта жигити жана накта мушкери Мыктыбек Оралбай накта болду. Сиз Мыктыбек эке, акыркы суроолордун бири, накта деген сөздү кандай түшүнөсүз? Накта деген сөздү мисалы азыркы мына бар нерсе деп түшүнөм да, ачык айтып баягы. Нак дейт го мисалы бизде кыргыздачы мисалы. Нак деген таза болуп калат мисалы. Таза нерсе деп. Таза нерсе мисалы. Нак менде азыр бар деген ушундай түшүнөм да. Азыркы мисалы мына iPhone телефонда бар нерсе деп түшүнөсүң да, ушул нерсени нак деп бар нерсе деп түшүнөсүң. Туура эле ушундай. Туура эле. Эми ар ким өзүнчө түшүнөт. Сизден нак курбелди күтөбүз. Иншалла. Чындыкта урматтуу көрүүчүлөр, ушул жерге чейин көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Менимче эгер ушул жерге чейин көрүп, биз менен канчадан Мыктыбек экеден баалуу инсайттарды алып, анан жактыруу баспай кетсеңиз, бул уят. Сөзсүз түрдө жактыруу басып кетип, комментарийге өзүңүздүн колдоо комментарийлеринизди калтырып кетиңиз, Мыктыбек кийинки беттешине чейин. Анан эң башкысы, билесиздер, мушкерлерге медика аябай маанилүү. Соц тармактарына катталып, колдоп, биз дайыма колдоп жүрсөк, UFC дагы көбүрөөк кыргыздар чыгарга кызыктар болот. Бул биздин экономикабызга кандайдыр таасир по-любому тийгизет. Силерге дагы чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Кыргыз элим ар дайым колдоп келесиздер экрандын артында. Силерге Аллах ыраазы болсун. Дагы токтобой колдооңуздар иншаллах. Сиздердин колдооңуздар бизге дем күч, мотивация берет. Кудай кааласа күч биримдикте кыргыздын спортун чоң ареналарга желбирете берели. Сиздерден дагы Аллах ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Анда эмесе кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө силер менен нактап атыңыз болду.